Мен 4 айга 4 миллиардтан бөлүп бердим сразу. Акчаны, мына акча. Сиз мэр болуп иштеп жатканда ушундай башаламан курулушту токтотконго кандай кадамдар жасадыңыз? Бүгүн камаса, эртең висатка менен кол чыгып атат да. Эң алгачкы жетишкенчилигиңиз эмне болду? Менин биринчи алган сыйлыгым мага ошол жерден 2 комната квартира беришкен. Жогорку кеңешке буйруса шайланып калсаңыз да. Критикалайсыңар да чыккандан чай берип атып, телеге чыгып, экранга чыгып көрүнүш коюш керек деп избирательдерге. Смогту кантип чечесиз? Воздушный такси, вертолет сыяктуу да, воздушный такси аба менен учуп крышага койдуп, ушундай да. Түгөлбай Сыдыкбеков, Алы Токонбаев, Чыңгыз Айтматов, Кубанычбек Маликов, Темиркул Металиевдер ошол Эркиндик бульварында үйлөрү бар болчу. Сантехник болуп жүрүп, ошолордун үйлөрүн обслуживать этип, мен ошол кишилердин батасын алдым да. Саламатсыздарбы, урматтуу эксклюзив KG каналынын көрөрмандары. Бүгүн бизде учурдагы подкаст. Мен журналист Семетай Аманбеков. Бүгүн биздин коногубуз Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер 22 округдан Эмилбек Абдыкадыров. Эмилбек мырза, биринчиден чоң рахмат бизге келип, өзүңүздүн оюңуздар менен, тажрыйбаңыздар менен, анан алдын ала болгон көрүшүңүз менен бөлүшкөнүңүзгө. Бул интервьюга, подкастка даярданып атканда өмүр баяныңыз менен жакын таанышкам. Чынын айтканда мында абдан кызыктуу өмүр баян экен. Жанагы бир дворниктен баштап, бүт мамлекеттик кызматынын тепкичтеринин баарынан чыгып отуруп, мэрге жеттиңиз, губернатор болдуңуз, анан бир дагы тепкичти калтырбапсыңар да. Бирок өмүр баяныңыз Талас облусунун Талас районунан башталат экен. Карагой айылында ошол жакта төрөлгөнсүз. Демек, айылда төрөлүп ошол жактан өстүңүз да, э? Ооба. Мен Таласта Карагой айылында төрөлгөм. Ал жерде мектепти 75-76 жыл окуу жылында бүтүрдүм. Ал жерде деле мен мындай өзүм жакшы окудум. Олимпиадалардын бардык предметтерден катышчумун. Комсомол комитетинин секретары болдум. Андан кийин келип 76-жылы мен Бишкекке келдим. Бишкекке келип ал убакта окууга тааныш менен өтүш деген жок болчу. Жакшы окусаң өтүсүң. Бирок мен бир сабактан улуттук университетке тапшырып, математика факультетине. Анан бир сабактан экзаменден өтпөй калгам. Ошондон баштап эми бош жүргөн болбойт да. Өзүң баягы шаарга келгенде деген окат кылыш керек. Ошондон баштап мен дворник болуп иштеп калдым да. Бишкекте 5 жыл дворник болуп иштедим. Ушул темир жол вокзалынан баштап Дзержинский көчөсүн, Киевский көчө менин участогум болчу. Мен азыркыга чейин ошол жерден өткөндө такай эстейм ошол жерди. Так, Эркиндик бульвары, Киевскийден каяка чейин? Темир жол вокзалына чейин. Линейный. Линейга чейин. Ошого чейин менин участогум болчу. Ошол жерде мен шыпырып 5 жыл иштедим. 5 жыл иштедим. Анан 2 жылдан кийин мен вечернийге тапшырдым. Себеби зарплата да керек болчу. Себеби ал убакта үйдө жардам берген киши болбогондон кийин өзүм иштешке туура келип калды. Ишке да көнүп калдым. Анан кечки вечерний отделение политехник институтка тапшырдым. Кечинде окуйм, күндүз иштейм. Андан 3-курстан кийин мен очный отделениеге которулдум. Кечинде иштеп калдым, дворник болуп. Күндүз окуйсуз, кечинде наоборот. Кечинде иштеп калдым да, 2 жыл ошо жалпы жонунан бери 5 жыл дворник болуп иштедим да. Анан политехник институтту мен жакшы бүттүм. Эң жакшы деген баалар менен окудум. Кызыл диплом. Кызыл болгон жок, бирок 4-5ке жакшы бүттүм. Дипломду с отличием менен зачет кылдым. Андан кийин политехти бүткөндөн кийин мен ошол жерде эле слесарь сантехник болуп иштеп калдым. Себеби инженерлик же мастерлик орун болгон жок. Ошондо 1,5 жыл, 2 жылга жакын высшее образование менен слесарь сантехник болуп иштеп жүрдүм. Ошол эле райондо ошол үйлөрдү обслуживать эттим. Мен ошол жерде иштеп жүрүп, мен азыр ойлойм, ошол жерде иштеп жүргөндө мен көп адамдардын, улуу адамдардын батасын алдым деп ойлойм. Себеби Түгөлбай Сыдыкбеков, Алы Токонбаев, Чыңгыз Айтматов, Кубанычбек Маликов, Темиркул Металиевдер ошол Эркиндик бульварында үйлөрү бар болчу. Мен ошолордун үйлөрүн мен ошондо сантехник болуп жүрүп, ошолордун үйлөрүн обслуживать этип, мен ошол кишилердин батасын алдым да. Алар менен көп сүйлөшчүмүн. Ошол жактан эң кызыктуу учурду айтып бериңизчи. Мисалы үчүн Айтматовдун үйүнөн бирдеме кылдыңыз, кандай
маек болду, кандай сүйлөштүңүз? Ал убакта мына субботниктерди абдан бат-бат өткөзчүбүз. Суббота сайын тазалыкка абдан шаарга көңүл бурулчу. Ооба. Ошо Чыңгыз Айтматов жашаган үйлөргө барып, мен анда субботникке чыккыла деп аларды чакырып чыксам, Чыңгыз Айтматовду биринчи жолу көрдүм. Эшик жапсам, биринчи этажда турат экен, чаа калды. Мен ушу субботникке чыккыла деп чакырып келдим. Элдердин баарын чыгарып, эшиктин астындагы уборка кылганга чакырып келдим десем, ошол Айтматов экен. Андан кийин ал жерде жалаң чоңдор жашайт экен. Чоң кызматтагылар. Анан ошондо мен Чыңгыз Айтматов абдан эсимде калганы, ошол киши менин сөзүмдү эки кылбай, инструменттерин көтөрүп келип, анан эшиктин астында уборкага катышып, субботникке катышып берди да, ошол эсимде калды бир жагы. Экинчи, Алы Токонбаевдин үйүнө бардым, сантехникасын оңдоюн деп. Бир жагынан суу агып атыптыр, ошону оңдоюн деп барсам, эми бизде жумуш 9-да башталат, 8-да башталат, анан 9-да барсам, ал кишинин кемпири чыкты. Алы Токонбаев азыр уктап атат, ал киши тургандайын кел деди. Эми алдай аксакал кишилерден мен кеттим. Анан качан турат десем, бир 12-лерде туруп калат деди, уктап атат деди. Анан 12-лерде келип, анан үйүн оңдоп, сантехникасын оңдоп, рахматын айтып, батасын берип, ушу кыргыздардан дагы ушу биздин заманда сантехник болобу деп таң калды да. Ал убакта орустар беле. Кыргыз, бир да кыргыз сантехник болуп иштеген мен убакта жок болчу. Эмнеге? Көбүнчөсү эле орустар болчу. Анан кийин ал убакта сантехниктердин көбү эле ичкилик ишчи да. Анан ал жумушка барчу эмес кыргыздар. Уят ишчи да. Анан бирок ошол эми уятпы, уят эмеспи, бирок иштедик да. Бирок ошолун деле азыр ойлойм, туура эле кылган экем деп. Анан дагы бир эсте кала турган учур, мен такыр ушул эсимде кетпейт. Мен азыр балдарыма дагы ушуну отурганда неберелериме да айтам. Мынагу Эркиндик бульварында жана Арабаев университетинин жанында эшикте бир туалет бар болчу да, наружный туалет. Ошону тазалаган такыр эсимден кетпейт. Ушу тизеге чейин суу толуп кетет, толтуруп кетишет. Ошону эртең менен таңында 4-те келип, резинка өтүктү кийип алып, колум менен ошол жерде таштарын тазалап, канализацияны тазалап, эң үйдүн квартирасындагы канализацияны тазалаган абдан жеңил жумуш. Бирок көчөдөгү туалетти тазалаш абдан кыйыныраак да. Ушуга чейин ушундай нерселерди мен башыман өткөздүм. Бирок мен ошого өкүнбөйм. Чынында эле азыр ошол иштеп аткан, дворник болуп иштеп аткан, же ушу көчөдө тазалык менен иштеп аткан, же сантехник болобу, ошолордун кандай жумушу оор экенин мен азыр билип көрүп турам. Баштан өткөн нерсе. Башымдан өткөн. Кийин мэр болгондо дагы эртең менен дворниктер эртең менен саат 4-тө турат. Мен да эрте турам. Барып, спортивный кийимчени кийинип алып, анан акырын барып айлыктарын сурайм. Канча айлык аласыз? Эмнеңиз жетишип атат, эмнеңиз жетишпей атат. Ал мен мэр экенин деле билбеген учурлар көп да. Бирок мен ошолор менен көп байланышып сүйлөшөм. Ошол сантехник болобу, дворниктер болобу. Себеби менин башымдан өткөн жумуш мен үчүн чынында барктуу эле жумуш. Ошон үчүн дагы бир нерсени ошого байланыштуу бир нерсени айтып кетейин. 8-мартта биз аялдардын майрамында аялдарды филармонияга чакырып, мэр катары мен баарыбыз жетекчилер поздравить этебиз, гүл беребиз, жакшы сөздөрдү айтабыз, подарка беребиз, бекчек беребиз да. Бирок баягы эле биздин дворник болуп жүргөн аялдар ошо филармониянын тегерегин шыпырып жүрүшөт да. Мен билгенден өмүр бою шыпырып келатат. Кийин мэр болуп келгенде мен ошону эсимден чыгарбай, 8-мартта жалаң ошол филармониянын тегерегин шыпырып жүргөн дворниктердин баарын, ошондой адамдардын баарын тең аялдарды чакырып, силер дагы ушул филармонияга отуруп, ушундай жакшы концерт көрүп, сыйлык алып, гүл алганга таткысыңар деп, ошондой кылып чогултуп, 22-жылы ошо 8-март майрамы менен ошол аялдарды куттуктадык да. Себеби биздин заманда теңчилик деген болуш керек да. Бир аялдарыбыз, тиякта дворниктер шыпырып жүрсө, биздин башка адамдар ичинде жылуу залда подарка алып атса, бул теңчилик эмес да. Туура. Ошон үчүн ушул менин башыман өткөн окуялар эч качан эсимден кетпейт. Ушуларды колдон келсе жумушун барктап, баалап, сыйлашыбыз керек деп ойлойм. Мен азыр мисалы үчүн жолдо баратканда таң калам да. Мүмкүн мен совет убагында тарбия алып калганбы, бирок жаш балдарды карасам, мороженое жейт, немесин ыргытат.
Даже мынтип карап койбойт. Мына мусорка барбы, жокпу, шоколад жейт, фантигин ыргытат. Даже ойлонуп бөтөлкөсүн ыргытат. Бизде тарбия кичине башкача болчу да. Мусорканы издеп, бир 100 метр, 200 метр ошол жака алып барып, салып, ыргытып койгон деген бул бир кылмышка барабар болчу да. Сиз иштеп жүргөндө ошол убакытта чын эле ошондой беле же азыр эле ошондой болуп калдыбы? Биринчиден ал убакта мындан азыраак болчу. Биринчиден азыркыдай жана желим бутылкалар жок болчу. Одноразовый жана хот-дог, тигиндей мындайлар гамбургерлерди жешип ошону эле ташташып атпайбы? Анан семечкелерди чагып кетет. Муну мен абдан ушул жөнүндө көп ойлондум, биздин жаштарды кандай тарбия көрсөтсөк болотчу депчи. Баягы Кыргызда жакшы макал бар да, башы ооруганын удай менен иши жок дейт. Эгер ошондой тартип бускан, жанагындай мусорлорду урунага алып барбай таштап салган адамдарды бир ай ошол жумушка иштетип койсо, мисалы үчүн Кытайда ушундай экен. Эгер жол эрежесин буссаң, автобуска сени салып коет экенсиң, эртең менен кечке автобустун ичинде жүрөт экенсиң. Ошондой наказание кылса, ошондой иштетип койсо, ошол ар бир тыштаган мороженыйдын кагасы болобу, ар бир тыштаган бутылканы аркасынан келип, ошол дворник келип терип жүрсө, ошонун эмгегин түшүнүш үчүн адам ошону өтүш керек да. Адам өз башынан өтпөгөндөн кийин анын эмгегин баалабайт экен да бизде. Барктабайт да. Ошон үчүн ар бир нерсени мына кийин жетекчи болуп жүргөндө дагы мага көп приемга көп кишилер келет. Мен кабыл алганда ошол кишинин ордуна өзүмдү коем. Анан кийин ошо менен сүйлөшөм да. Себеби ошонун көйгөйүн толук түшүнүп билмейинче анын көйгөй маселесин жетекчи чече албайт да. Абдан туура мисал деп ойлойм, анткени мына жакында эле окудум. Малайзияда жана Индонезияда мындай жана жол эрежесин бузгандар жок. Мас водительдер, айдоочулар машинага отурганды жаза катары моргка алып барып 10 күн иштетет экен. Жанагы именно ДТПдан каза болуп калгандардын арасында киргизип, вскрытиясын кылып, жанагы каза болуп калгандардын ким туугандары келип ыйлагандын баарын көрүп туруп анан 10 күндөн кийин чыгат экен. Анан баштыда өтөт да мунун баары, ошонун баары оңолот деген эксперимент өткөрүп, азыр азайып калды дейт кадимкидей эле. Ошондой мисалдар менен чынында балдарды тарбиялаш керек да. Адам деген ар бир адамдын эмгегин баалай билиш керек. Тем более ошол биздин дворниктер болобу, жана кара жумуш кылып жолду иштеп жүргөндөр, ошолордун эмгегин баалаганды билишибиз керек да. Ошон үчүн адам мына азыр экология деп атабыз. Жаштарды кандай тарбиялашыбыз керек, кандай үлгү болуш керек. Ар бир адам өзү жеке үлгү боло алышы керек. Ана биз улуу инсандар дагы, улуу адамдар дагы ошо жаштарга өзү жеке мисал боло алса, ошол тарбия болот да аларга. Анан кээ бир кезде ушу жашы келип калган адамдар деле ушундай нерсеге көп көңүл бурушпайт да. Себеби азыр внутренний миграция көп. Анан бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөйт. Анан көбүнчө ушундай жумуштарды бул өзүнөн өзү боло бере турган нерсе деп ойлойт. Же болбосо бул мамлекеттин, бийликтин милдети деп коюшат. Булар айлык алып атат, булар жазай берсин дейт. Ооба. Бирок айлык алып атат, бирок тазалыкты да биз сактаганды билишибиз керек да. Ошол иштеп аткан адамдардын эмгегин баалай билишибиз керек да. Албетте тазалык биздин милдет да, биздин ар бирибиздин милдети да. Анан дворник, анан слесарь болуп иштегенден кийин дагы бир маанилүү абдан жумуш жасадыңыз, бул инженер болдуңуз өзүңүз кесиби боюнча. Свердлов районунда, шаарда, бул жакта жилищно-коммунальный трест деп койчу, ошол жакта инженер болуп. Ошол жакта эмне жумуш жасадыңыз? Мен ал жерде бизде азыр мынагу үйлөрдү кандай ошол эле дворник, ошол эле сантехник, ошол эле жанагы үйлөрдүн ремонту, үйдүн лифти, ирригациясы ушул маселелерди ушул трестте карачы да, ошолорду ремонт кылчу да. Анан бир дагы эсимде калган нерсе, ушул 86-жыл болсо керек менимче. 86-жылы ТЭЦте чоң авария болуп калды кышында. Ошол система отопления тоңуп, ТЭЦте ошондой чоң авария болуп, Бишкек шаарында система отопления таптакыр токтоп калган учур болгон да, өтө чоң көйгөй жаралган. Ошондо мен эми баягы ошол мектепти ылдый жагынан школаны өткөндөн кийин
Ошол балдарды мен организовать эттим. 3 сутканын ичинде биз күнү түнү балдар үйүнө барбай иштешти. Ошол авария болгон үйлөрдүн баарын восстановить этип, система отоплениясын ордуна келтирдик. Ошондо менин биринчи алган сыйлыгым мага ошол жерден 2 комната квартира беришкен. Ошондой жакшы иштедиң. Ошо 3 сутка ошо шаардын системасын баягы аварийный ситуациядан бүтүрүп, эрте бүтүргөнүм үчүн ошондой бир 2 комнат квартира алганым эсимде да. Эми ал убакта материалдар да жетиштүү эмес, азыркыдай техника жок. Мына азыркы заманда, конечно, бардыгы тең, техникалар жакшы, любой убакта МЧС бар, службалар бар, баарынын техникасы современный техникалар. Ал убакта мындай нерсе жок болчу. Ал убакта биз автобус менен келип, троллейбус менен келип, алыс жактан келип, рабочийлер дагы, жетекчилер дагы ошентип келип иштечүбүз да. Анан саат 11-де кечинде автобус токтойт, троллейбус токтойт, общественный транспорт, мындай такси деле жок. Бирок ошого карабай балдар ошол жерде жатып алып, күнү түнү 3 сутка иштегени эсимден чыкпайт. Мына ошондо биздин поколение ошо өзүнүн жумушуна кандай жоопкерчиликтүү мамиле кылып иштегени такыр эсимден кетпейт. Эсимде да ушундай учурлар. Канча үй калды эле жылуу жок? Бүт шаар. Бүт шаар. Бүт шаар туруп калган. Котел жарылдыбы? Жана 2018. Детстин котелу жарылган. Бир агрегат жарылган да. Ошондо бир 10 күндөй шаарда отопление жок калганбыз. Кышында. Кышында еще. Анан жана подъезддеги радиаторлордун баары жарылып, подвалдагы трубанын баары жарылып, катуу суук болуп аткан убакта ошондо. 10 күн кантип жашады? Фрунзе без тепла. Эми элдер чыдады. Бирок биз 10 күн жалпы жонунан 10 күн ушу жылуулук жок калды. Мен 3 күндө өзүмдүн районду бүтүрүп, 3 күндө полностью отопление менен камсыз кылгам да, 3 күндө. Калган райондо 10 күнгө чейин болду да. Анан ошондо мага поощрение кылып двухкомнатный, 2 комнату квартира беришкен. Сыймыктарыңыздын араңызда дагы мына отличник строительство деген сыйлыгыңыз бар. Сиз ошол куруу тармагында дагы көп жыл иштедиңиз, туурабы? Ошону кайсы заслуга үчүн алдыңыз? Өзүм кезүүм строительде. Анан мурда мамлекеттик кызмат иштеп жүрүп 2010-жылы мен курулуш тармагына кеттим. Ошо мамлекеттик кызматтан кетип, курулуш тармагына өзүм кесибим менен иштейин деп мен бир 12 жылдай көп кабаттуу үйлөрдү куруп, ошондой курулуш тармагында иштеп жүрдүм. Көп объекттерди курдук. Анан ошол менен мен заслуженный строитель алдым, көп кабаттуу 12, 14, 17 этаж үйлөрдү курдук, убагында курдук. Ошондон заслуженный строитель деген наам алгам. Негизи ушул курулуш сферада азыр көйгөйлөр көп. Анан силер куруп атканда жанагындай кандайдыр бир Бишкектин архитектурный облики деп айтат го, ошого караштуу курдуңарбы же кандай болду курулуш иштери? Строительный нормалар боюнча айткым келип турат. Негизги башкы курулуш биздин шаардын ген планына ылайык келиш керек да. Бирок кийинки кездерде мынагы эски үйлөрдү карап көрсөңүздөр, мына өзгөчө мынагы Октябрьский райондо бул Союздун нормасы менен курулган. Доорлору кенен, ирригациялары бар, балдар ойной турган жерлери бар. Бир жетиштүү норма менен туура курулган үйлөр да. Кийинки убакта ушул нормалар таптакыр бузулду да. Таптакыр бузулду. Хаотичный строительство, башаламан курулуштар башталды. Кай жерде бош жер болсо, ошол жерге биз кура баштадык. Ооба. 2 этаж үйдүн ордун бузуп сатып алабыз дагы биз 12-14 этаж үй курабыз. Азыркы жаралып аткан көйгөй проблемалар мына пробка маселеси да ошого байланыштуу. Элдердин көпчүлүк учурларда элдердин жалобасы, проблемасы ошол маселе чыгып атат. Себеби инженердик сеттердин коммуникациялардын мощносту да жетпейт. Ошон үчүн ушундай баягы хаотичный, башаламан курулуштарды негизи, точный курулуштарды негизи токтотушубуз керек. Мен курулушчу катары айткым келет. Себеби биз эгер ген планды бузуп эле ушундай кылып курулуштарды уланта берсек, кийин биздин инженердик коммуникация, суу болобу, канализация, электричество болобу биздин мощносттор жетпей калат. Мына мен 22-жылы мэр болуп турганда жаңы канализационный коллектор курдук. Өтө чоң бул. Теги
очистный сооружениеден баштап центрге чейин алып келдик. Бул келечектин иши да. Мына ушундай нерселерди биз курбасак, азыр ушундай темп менен биз кете берсек, себеби азыркы курулуп аткан үйлөрдүн парковкалары да жок. Баардык жолдун боюнда турат машиналарыбызды парковать этебиз. Пробка маселеси болуп атат. Машинанын саны көбөйдү. Эгер биздин Бишкек шаарыбыз 400-500 миң населенияга расчет болуп курулса, азыр почти 1,5 миллион население болуп калды. Транспорттун саны мына Бишкекте почти 500 миң транспорт бүгүн жүрүп атат. Мына ушундай көп маселелер чыгып атат да, ошон үчүн мына курулушту ген планды бузбай биз курушубуз керек. Жанагындай башаламан курулуштарды токтотуш керек. Сиз мэр болуп иштеп жатканда ушундай башаламан курулушту токтотконго кандай кадамдар жасадыңыз? Башаламан курулушту токтотуш менен бир чечим чыгардым мэр болуп турганда. Себеби өтө көп адамдар келди да, өзгөчө мынагу жаңы конуштарда. Мына Арча Бешикти алалы, Көкжар, Жыл массивти алалы. Ошол жыл массивтер негизи ген план боюнча приусадебный участок деп коет. А жерге көп кабаттуу үйлөр курганга болбойт ген план боюнча. А биз ошол жерден азыр сатып алып эле көп кабаттуу үйлөрдү куруп баштадык да. Бирок ошону токтотуш керек. Мына азыр жаңы ген пландын общественный слушанияга Госстрой архитектура чыгарды. Бирок ошонун дагы ген планды дагы карап көрүшүбүз керек. Азыркы кезде кимдин финансовый мүмкүнчүлүгү болсо, ушундай үйлөрдү сатып алып эле, анан ошол жерге көп кабаттуу үйлөрдү куруп атат да. Анын парковкасы болуш керек. Мурда деген норма боюнча 15% эгер 100 квартира болсо 15 парковочный место норма болчу да. Азыр норма өзгөрдү. Азыр 70%. 70% аз. Азыр бир үйдө бирден эмес, бир үйдө 2 машина болуп калган заман болду да. Ошон үчүн ошол нормалардын баарын тең азыркы замандын талабына туура кылып жасашыбыз керек да. Ошондо гана ушул маселелер чечилет деп ойлойм. Мына мен жакын арада Европага барып келдим, Варшава деген шаарында. Ошол жакта биздин бир кыргыздар менен жолугуп, анан кеңири сурадым. Мына абдан кооз шаар. Жана Олд центр деп коет экен, мурда согуш убагында болгон историк тарыхый центр борбору калыптыр ошол жакта. Анан бул жакта кандай курулуш болуп атат? Мына бизде жанагындай башаламан курулуш болуп атат. Поляктар кандай жолуна салды десем, абдан кызыктуу нерселерди айтып берди. Биринчиден, мына сиз айтып атпайсызбы, бизде бош участок болсо барып эле өзүбүз салып атабыз, Там 18 этаж болобу, 20 этаж болобу, анан поляктарда архитектура өзү эле уже чечип коюптур. Бүт шаардын баарын бөлүштүрүп коюптур. Мына бул жакта 9 этаж болот, бул жакта мындай болот, тигиндей болот деп, анан центринде жанагындай бийик этаждуу үйлөрдү салдыртпайт экен, жана композицияны бузуп коет экен да. Биринчи талабы, мына инвестор келип курам десе, менин планым боюнча ушундай үй болот. 3 бурчтук болобу, 4 бурчтук болобу, 5 этаж болобу, 10 этаж болобу биз. Экинчи талабы, бул үйдү куруп атканда сөзсүз детсад, мектеп, прачечный, магазин. Элдер ошол жактан эч жака чыгып, пробка создавать этпеш керек. Кирдиби, жашадыбы, бүт баары ушакта. Ошондо жакшы талаптарды кылыптыр да. Эми бул канча жылдан бери ошондой болуп атып, Варшава татынакай шаар. Эмне үчүн биз баягы 90-жылда, 2000 башта ошол норманы киргизе албай атабыз? Эмне себептен? Эмне кылыш керек ушундай норманы киргизиш үчүн? Жаңы шаар куруш керек. Бишкек шаарына сиз айткандай ген план бизде кандай болсо, так ошол ген план менен уруксат бериш керек. Каерде бала бакча болуш керек, каерде мектеп болуш керек, каерде больница болуш керек, каерде балдардын ойной турган жайы болуш керек. Мына ошонун баары тең ген планда каралган. Биз ген планды бузуп атабыз. Ген планды өзгөртүп атабыз. Мына азыр жана ген план жөнүндө сөз кылбадымбы? Мына Польша деп атасыз. Мен Астанага барып келдим жакында эле. Мэр болуп турганда Астананын 25 жылдыгына мен катышып келдим. Астана ошондо жаңы ген план менен курулган шаар да. Баардык ордорду менен эгер кандайдыр бир курулушчу эгер бирдеме курам десе, ошого мынагул үйдү курасың, жанына могу бала бакчаны курасың дейт. Же могул үйдү курасың, жанына мектепти курасың дейт. Мына ошондой системаны бизге киргизиш керек. Ген планды таптакыр бузбаш керек. Ошон үчүн биз ген планды бекитип атабыз да. Мына азыркы 2050-жылга чейин деп баягы элдин коомчулуктун астына койду, шаардын архитектурасы ошо жаңы ген план деп.
Ушу ген план жөнүндө да бир нерсени карап көрдүм мен. Көп жакшы идеялар бар экен, бирок ушу ген планды разработка кылгандардын авторлору кимдер? Ошол ген планда энди толук каралдыбы, каралган жокпу? Ошол ген пландын разработка кылган авторлор эртең жоопкерчиликти алабы, албайбы? Биз аны да караш керек. Жанагы кээ бир адамдар сурап калат, эмне үчүн сиз жогорку кеңешке баратасыз деп. Мына жогорку кеңештен ушундай закондорду кабыл алышыбыз керек биз. Ушундай нормаларды биз элге иштей турган закондорду кабыл алышыбыз керек. Ошол закондордун аткарылышын ким аткарса жоопкерчилигин да караш керек. Аны ошол чыгарылган закондор элге иштеши керек. Себеби биздин чыгарган закондор бул биздин мына ушул эле курулуш тармагындагы нерселерди баардыгын тең акыбат кылган эмес да, баардыгын тең эске алынган эмес. Ошон үчүн ушундай башаламан курулуштар болуп атат да. Сиз өмүр бою Бишкекте иштеп келдиңиз, муниципалитетте иштедиңиз, ар кандай тармактарда, курулуш тармагында вице-мэр болдуңуз, мэр болдуңуз. Ошол убакытта азыркыга чейин Бишкектин көйгөйлөрү толтура. Негизи мен Бишкекте турган адам катары айтам, мындай жашаган кыйыныраак болуп баратат да. Ар бир жыл менен кыйыныраак болуп баратат. Ушу сиз мэр болуп иштегенде эң алгачкы жетишкенчилигиңиз эмне болду? Бишкекти кантип ушундай өзүнө мындай эми Европада башка мына Астанада эле ошол мындай жашаганга ылайыктуу шаар да. Ушун жашаганга ылайыктуу шаар кылам деп кандай кадамдар жасалды эле? Биринчиден, мен мэр болуп келгенде шаарда смог маселеси шаарда абдан катуу турган, өзгөчө кышында. Свалочный полигон бар шаардын сыртында. 75 гектар территорияны ээлеп турат. Ошол түтөп шаарды каптап турчу. Эң биринчи маселе ошол түтүндү, өрттү өчүрүш керек болчу. Мен ошол маселени чечтим деп айта алам, иштеп турган мезгилде. Себеби 75 гектар территорияны железобетонный плита менен тозуп, колючий проволока менен тозуп, ичинде свалочный полигондун ичине 10-15 үй салып, ичине жашап алган кишилер да болгон. Аны чыгардык. Келген мусорлорду весовой койдук. Таразага тарттык, канча мусор келип атат, анализин жазадык. Ошол 75 гектар территорияны 1,5 метр калыңдыкта грунттарды төгүп, рекультивация кылып, түтүндү, өрттү биз өчүрдүк. Шаарды каптабай калды. Бул экологияга өтө чоң зыян тийгизип аткан. Элдер дем ала албай калганда. 10 жылдай түтөдү го дейм. 15 жылдай. Андан кийин азыркы курулуп аткан мусороперерабатывающий заводдун бир канча варианттарын биз карадык. Себеби завод куруш керек. Мен оюмча ошол заводдор мен убакта проекттери, варианттары каралган. Перерабатывающий завод, мусоросжигающий заводдо бир канча инвесторлор менен сүйлөшкөнбүз. Бирок эми азыр перерабатывающий дагы жасалып атат, сжигающий да жасалып атат да. Мына азыр 2 заводдун. Мына ушу заводдун курулушунда дагы техник-экономический расчетторун жасап, территориясын даярдап, инвесторлор менен сүйлөшкөнгө мен дагы ошодо үлүшүм бар деп мен ойлойм. Демек фундаменттин сиз куруп берген турбайсызбы? Башын биз баштап, инвесторлорду ТОлорун жасап кеткенбиз. Андан кийин шаарда 3000ден ашык микроавтобустар, маршруткалар бар болчу. Булардан эми билесиздер, шаарда пробка азыркыдан дагы өтө катуу болмок. Биринчи автобустарды биздин жетекчилердин тапшырмасы менен ошону биз убагында алып келдик. Мен азыр 1600ден ашык автобус, электробустар келди. Бу дагы шаардын бир ошо микроавтобустардан, автобустардын келип газ менен, электричество менен жүргөн. Бу да менин эмгегим деп ойлойм. Себеби мен ушунун үстүнөн өтө тыгыз иштедим. Коюлган тапшырманы мен убагында аткардым деп ойлойм. Андан тышкары ушу курулуштар боюнча дагы мен чечимди чыгардым. Ушундай жана хаотичный строительствону ген планды бузбаш керек, коммуникациялар жасаш керек. Бул бизде келечекте мунсуз шаарыбыз кыйын акыбалга түшүп келип калышы мүмкүн болот деген. Анан бизди түтөп турган 24 котельный бар болчу. Баары тең көмүр менен күйчү. Ошону мен толугу менен 1 жылдын ичинде газга өткөздүм. Буга Газпромго мен чоң рахмат айтып кетким келет. Себеби биз сурандык, шаарда акыбал башка региондорго караганда кыйыныраак болуп атат.
Смог. Смог. Негизи ошол 24 качельныйды 4 жылга график менен киргизген экен. Газпром менен сүйлөшүп, суранып атып, 4 жыл эмес, 1 жылда биз 24-үн тең газга өткөзүп койдук. Түтөбөй калды. Мына ушуга окшогон бир топ маселелерди чечтик. Анан мен астыма мамлекеттин жетекчилери тапшырма койду. Шаарда мына 40-тан 50-дөн ар бир мектепте, класста балдар окуп атат. Ошол маселени чечиш керек. Ушу 5-6 айдын ичинде 15 мектеп программага кирген экен. 5-6 айдын ичинде 15 мектепти бүтүрүш керектиги мен астына тапшырманы койду. Мен ошо шаарда болгон чоң компаниялардын баарын сурандым. Ушу куруп бергиле, акчасын төлөйбүз деп, бирок баардык чоң строительный компаниялар жардам берди. 3 смен жумуш организовать еттик. 3 смен мындай жумуш союздун убагында эле болгон. Ошондой кылып туруп 5 айдан 6 айга чейин 5,5-6 айдын ичинде 15 мектепти толугу менен куруп, балдарга мектепти эксплуатацияга тапшырдык. Бирок биз акчаны да экономить эттик. Ошол 15 мектептен Гостройдун бекиткен сметасына салыштырмалуу биз $10 миллион экономия кылдык. 15 мектептен. Кантип? Себеби бизде Гострой сметаны түзгөндө көп нерселерди коэффициенттерин туура эмес пайдаланган. Ар бирин расчетун, ар бир алынган материалды, ар бир жасалган жумуштун объемдорун биз контролду өтө катуу кылдык. Ошол убакта мына коррупция менен күрөшүү катуу эле азырда жүрүп аткан. Биз ошол жетекчилер менен эскерттик. Кээ чоң компаниялар ошол жерден прибыль да таппай, мына Авангард стиль компаниясын айтып кетейин, 20 миллион сом ошо мектептен прибыль тапты, пайда тапты. Бирок мектептен албайм деп которуп берди кайда, биздин счетко. Мына социалдык жоопкерчилик. Социалдык жоопкерчиликте мына ушундай компания, ошол курган компаниялар бар ушундай иштешти. Ал жерден ал курулуш компания пайда да тапкан жок. Партасынан бери оборудование доскасын толугу менен тапшырып бердик ошондо. Анан салыштырып ошондо $10 миллион экономия кылыппыз. $10 миллион деген бул 3 мектептин баасы. 15 школду куруп, биз 3 мектептин баасын экономия кылдык. А бул сиздин кесиптештериңиз да, строительный компаниялар. Менин кесиптештерим. Ошон үчүн тил табышып туура түшүндүрдүңүз. Мен аларга туура түшүндүрдүм. Эми мамлекетке, өзүбүздүн балдарга, өзүбүздүн шаарга булар силердин берген жардамыңар ушул болсун деп. Бекер эмес, бирок ушудан себестоимостько чыгарып куруп беришти да. Анан ошону биздин мамлекет башчы өзү контролдоп турду. 10 кишиге мамлекеттик сыйлык алышты. Ошо убагында 5,5 айдын ичинде 10 мектептер дагы бир 200-300 орундуу мектептер эмес. Мурасордо деген жыл массивде 2100 бирисменде окуй турган чоң мектеп. 4 этаж мектеп. Мына 10-чы микрорайонда 1100 бирисменде окуйт, 2сменде 2200. Азыркы областта курулуп аткан мектептер 200-300 эле орундук мектептер. А бул жерде 10 эсе көп, 3 эсе, 4 эсе чоң мектептер. Мында сапатына мен курулушчу катары өзүм контролдоп жүрдүм. Күнү-түнү контролдоп, түнкү сменде да жүрдүк. Фонариктер менен ар бир жасаган жумушун карап жүрдүк. Видео отчет берип турдук. Ар бир мектепке видео камераны койдук. Онлайн баарын текшерип турдук. Бардыкты текшерип турдук. Бирок ошонун чоң ошол мектептерди курулушка жардам берген компанияларга мен абдан ыраазымын. Мени колдоп беришти курулушчу катары. Бирок алар дагы мамлекет тарабынан жакшы сыйлыктарды, алкыштарды алышты. Бирок дагы деле Бишкекке мектептер жетпей атат. Анан мен сизден мындай бир туура ойду уктум. Жаңы шаар куруш керек деп. Бишкекке негизи элдер уже батпай калды окшойт да. Кеңейип эле атабыз. Азыр мына аэропортко баратсам, ал жактан толтура үйлөр курулуп атат. Дагы эле Кыргызстандын баары Бишкекке келе берсе, же мектебибиз жетпейт, же больницабыз жетпейт, эчтекебиз жетпейт, же пробкаларга эме болобуз. Ошону кандай кылсам? Мен бул сөздү как курулушчу катары мэр болуп келгенче да мен айтып жүргөм. Бул жанагы
прессадан да мен 1-2 жолу выступать этип, газеталарга да интервью бергендерим бар. Бизге Бишкекке 400-500 миңге расчет болгон Бишкек, коммуникациясы, жолдору, транспорт. Эми мунун концепциясын даярдаганда, шаарды курганда ошого даярдайт да, концепциясын жазып анан кийин шаар курулду да негизи. Эми 3 эсе, почти 4 эсе, биз 2050-жылы 2 миллион болобуз деп атабыз Бишкек шаары. Өтө көп маселелер чогулуп калды азыр. Мына пробка маселесин баарыбыз билебиз. Жанагындай хаотичный строительствону билебиз. Экология маселесин билебиз. Коммуникациянын жетпей атканын билебиз. Мына электричестводон деле канча мүчүлүштөр болуп атат. Ошон үчүн биз жаңы шаар курушубуз керек. Мен мэр болгондо да ушул оюмду айткам. Биз жаңы умный шаар куруш керек деп. Себеби умный шаар жана сиз Польшаны же башка жакты мен Астанада айтпадымбы? Умный шаар азыр жаңы технологиянын заманы. Умный шаар курганда жана сиз айткандай ошонун ген планын чийип, биз бюджеттен, мамлекеттен акча алып деле кереги жок. Мамлекеттин акчасы да кетпейт ага. Ушул эле курулуш компанияларга биз или Шопоков шаарын көздөй, Карабалта жака, Сокулукка карай, или Кант жака өссөк, биз ошол жерге ошонун ген планын даярдашыбыз керек. Мен оюмча. Умный городду проектировать этиш керек. Ошол жерде бала бакча да бар, мектеби да бар, ошол жерде больницасы да бар, спортивный сооружениясы да бар. Эмне адамга керек болсо, ошол жерден баарын проектировать этиш керек. Ошон эле деген умный город деген бул жана бир райондон чыкпай жашамай. Бир райондон чыгып, бала бакчасы да ошол жерде, мектеби да ошол жерде, кафеси дагы, мына Астанага бардым, даже эртең мененки завтракты астына түшүп эле кылып атат. Магазини да ошол жерде, торговый точкасы да ошол жерде. Бардыгы ошол жерде каралган ген планда. Ошол ген план менен жана сиз айтып аткан ген план менен курасың. 10% мына жерди мамлекет биз бердик. 10%ти мына социальный объект сен курасың деп койсо, курулушчулар курат, өзүнүн акчасына курат. Биздин куручу компаниялар куралабы, целый шаар. Куралат. Примерно кайсы канча кишиге ылайыктап куруш керек ушул умный городду? Мунун шаар куруштан мурда биринчи концепциясын разработка кылыш керек. Концепцияны даярдаш керек. Биз каерге курабыз? Кандай шаар курабыз? Канча кабаттуу курабыз? Канча население расчет кылабыз деп. Биз азыр жаңы ген планда биз шаардын эле тегерегин чоюп баратабыз да. Ооба. Бул может быть керектир. Мен муну да специалисттер жазагандыр. Буга эч кандай каршылыгым жок. Мен ушу ген план боюнча дагы айтып кетейин. Эсиме түшө калды. Бул ген планды сөзсүз международный эксперттерге каратышыбыз керек. Коомчулук мындайда айтат, бирок сунуш бербейт. Ооба. Себеби специалисттер эмес да, алар архитектор эмес, градостроительдер эмес да. Ошон үчүн мен көп эле чет мамлекетте болгондо архитекторлор менен, строителдер менен жолугуп жүрөм. Сөзсүз муну экспертизадан, международный экспертизадан өткөзүшүбүз керек. Жаңылып калбайлы деп. Мисалы үчүн Алматы жөнүндө бир пример айтып кетейин. Мен мэр болуп турганда ушу пробка маселесин кантип жоюш керек деген мен аябай көп ойлондум да. Буга деген бул пробканы жойгондо бир көчөнү чоңойтуп коюш, же болбосо бир эстакадный мост куруп коюш менен пробка маселеси чечилбейт. Бул таптакыр чечилбеген нерсе. Бул убактылуу, мына кичине жеңилдетет, бирок түп тамырдан бери чече албайт да. Алматыда биз метро курабыз деген да. Метро курабыз, пробка маселесин чечебиз деген. Бирок концепциясы туура эмес чыкты. Миллиард деген долларларды метрого кетирди, бирок пробка маселесин чечкен жок. Себеби булардын концепциясы туура эмес болду да. Кайсы жагынан ката кетти ошондо? Булар метро курбаш керек, бул башка жолун табыш керек да. Муну специалисттер, бул наука целый. Жөн эле адам муну архитектор же курулушчу чече албайт. Бул целый наука, комплекс вопросов да. Анан Москванын примерин көрдүм. Москвада кандай чечти бул проблеманы деп. Муну эң жакшы чечкен специалисттер немистер экен да. Немистер. Эгер керек болсо ушул маселени чечиш үчүн биз ошондой специалисттерди биз жалдашыбыз керек. Алматынын маселесинде пробкасын чечип берген немистер, Москванын маселесинде чечип берген немистер. Алар ушу пробка маселеси менен специалисттер катуу иштешет да. Биз будан акчаны аябашыбыз керек. Ошондой специалисттерди биз сөзсүз эксперт кылып алышыбыз керек. Биздин жергиликтүү архитекторлор жасайт, градостроительдер.
экспертизаны сөзсүз международный экспертизадан концепциясы тууралуу болуш керек. Жанагы сиз айтып аткан умный городду биринчи концепциясын даярдаш керек. Биз эмнени каалап атабыз? Канча населениеге курабыз? Концептуально чечишибиз керек, анан ошого ген план жасап, анан кийин проектировать этип башташыбыз керек да. Ушул Бишкектен жакшы условия болуш керек аерде. Экология жактан дагы зеленый город болуш керек, комфортабельный болуш керек, баардык условия шарт болуш керек, кинотеатр болуш керек. Бүт адамга жалаң эле балдарга эмес, детский площадка эмес. Мына Кытайга барып көп барам мен. Биз мындай кылып атабыз да, курганда детский площадкабыз бар деп эле үйдү тапшырып беребиз да. Детский площадка эмес, мына Кытайда мындай пожилой адамдар үчүн специальное место карайт. Ооба, мен да көргөм. Балалуу коляскасы менен эс алганга местаны карайт. А биз кичинекей детский площадканы карап, норма ушундай болуп калды, анан кура беребиз да. Ошон үчүн ошол умный городду курсак, муногу Бишкектеги адамдар өздөрү ошол жака көчүп барат. Биз ошондо бул отток кылабыз. Ошол жерде күчтүү мектеп болот, жакшы бала бакча болот. Аны Бишкектен комфортабельный кылып калсаң, анда Кыргызстанды бар ошол жака барып, экинчи Бишкек кылып коет да, нагрузка кылып. Жок, нагрузка кылбайт. Биз ошону, мына Бишкекти биз разгрузка кылышыбыз керек. Муну чоңойто бербей, эгер жакшы жанында умный городду биз курсак, Бишкектеги адамдар ошол жака отток боло баштайт. Биз кыйнап алып барбай эле, элдер өзү барат ошол жака. Ал түшүнүктүү. Бирок анда дагы бир суроо, мындай фундаменталдуу суроо. Негизи шаардын ролу эмнеде? Шаардын эмне кереги бар? Бишкек хорошо, түшүндүк. Бул борбор, бүт мамлекеттик, өкмөт, президент, бүт баары биякта, элдин баары ошон үчүн бияка келет, каражаттын баары биякта, элдер ошон үчүн внутренний миграция күчөп атат. Туурабы? Канча киши көп болсо, ошончо көп спрос, ошончо бизнес кыласың, жумуш орнуң бар. Экинчи шаардын эмне кереги бар, өзүнүн немеси, максаты? Экинчи шаардын эмес, негизи шаардын ролу эмнеде? Борбордон тышкары. Шаардын ролу мындай да. Мисалы үчүн биз казактар Астананы курду да. Алматаны сактап калды да. Бул экономический финансовый центр болуп калды. Так. Экономический финансовый центр, культурный центр болуп калды да. Бирок борбор деген намы бар да. Борбор деген намы бар. Бирок ошо борбор болгондон кийин Астана развитие болду да. Борбор деген наам болгондон кийин биз чиновниктер 400 000 бизде чиновник бар. 400 000. Почти 1,5 миллион чиновник мына бизде борбордо отурат. Мисалы үчүн башка шаарда болсо, административный центр ошол жака кетсе, ошол 400 000 чиновник тияка кетет. Бул канча асайтып атабыз биз? Канча разгрузка кылып атабыз? Менин оюмча, ички миграция деп атпайбызбы? Мүмкүн айылдардагы шарттарды жакшы кылсак, ошол жактан шаарга келгенге кажети жок болуп калабы? Региондор, мисалы, Талас болсо, Талас шаары, Көл болсо, Каракол шаары, Ош болсо, Ош шаары, ошолорду күчтөтүп, жакшылап сиз айткандай умный город кылып койсок, ошондо Бишкек разгрузка болот да. Болот. Себеби бизде Союз убагында ушундай политика жүрчү да. Региондорду өстүрүү, күчтүү регион, күчтүү мамлекет деген саясат бар да. Бирок биз мына Монголиянын примерин айтайын да. Монголия өзү 3,5 миллион населениясы бар да, Монголиянын. Ошонун 2 миллиондон ашыгы Улан-Батырда жашайт. Баары Улан-Батырга келип алышкан да. Биздикиндей турбайбы. Мына ошондой болбош үчүн биз чынында ошо региондордо развитие кылышыбыз керек да. Мына Ош болобу, Жалал-Абад болобу, биздин Талас, Нарын, Көл, баардык областтарда биз развитие кылышыбыз керек. Бирок биз одновременно развитие кыла албайбыз. Бишкекти региондорго кайта биз кетиришибиз кыйын болуп калды да. Менимче жаңы город, спутник шаарын куруш керек. Вот. Соготер жараны, спутник, Бишкектин спутниги болуш керек. Спутник болуш керек. Кандайдыр бир экономикалык центр, экономика, бизнес, культура, современный шаар болуш керек. Бишкектин негизги көйгөйүнө өтүштөн мурда мен дагы ошол суроого алек болуп атам. Ушул сиздин эми тажрыйбаңыз көп. Ар кайсы тепкичтерде иштедиңиз, ар кайсы өлкөлөргө бардыңыз. Ошол тажрыйбаңызды эмне үчүн жогорку кеңештен колдоноюн деп атасыз да? Эмне үчүн жогорку кеңеш? Мисалы үчүн бизде мындай маселе болуп калат да. Жогорку кеңешке жаштар барыш керек, кызматка, бийликке жаштар келиш керек деген маселе менен да ушул байланыштуу да. Негизи жаштар иштеш керек дегенге мен абдан туура көз караш менен карайм да.
Анан жаштар мындай, жаштар андай дегендерге мен айтат элем, бул жаштар менен баягы мурдакы поколение деген ортосунда эгер бир разногласие болуп, көз караш туура эмес келип калса, мен такыр жолугушууду айтам да, бул жаштардын проблемасы эмес, бул ошол улгайган кишилердин проблемасы, жаштарды түшүнө албай аткан проблема деп. Жаштардык эмес. Себеби дүйнө жүзү аалам өзгөрүп атат да. Жаңы технологияга кирип атабыз, цифровизация деп атабыз. Абдан бат өзгөрүп атат. Бат өнүгүп атабыз, биз жетише албай калатабыз. Жана мектепте окутуп аткан мугалимдерибиз да даже балдарга ошондой образование бергенге жетише албай калып атат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, жаштар иштесин дегенге мен абдан замын да, ошо макулмун. Бирок жаштар иштесин, мына ошол курулушта айтабызбы, ошол мэр болобу, аким болобу, министр болобу, иштесин жаштар. А бирок законду чыгарганда, мыйзамды чыгарганда башынан өткөн, түшүнгөн, тажрыйбалуу адамдар жазыш керек. Ошол жазылган закондор эл иштеш керек. Бизде ушундай нерселер көп да, мына ушул эле мына башаламан курулуш, ген планды айталык. Ушундай маселелер келгенде, эгер ушуну башынан адам өткөзбөсө, өзү тажрыйбасы жок болсо, кандай закон? Ал жазган закон биякта иштебей калып атпайбы? Иштебей калган учурлар өтө көп да. Өтө көп закондор бар. Мына шаарда толгой токой маселе бар. Мына лифттер иштебейт, допустим. Мына Бишкек шаарында где-то 460 үйдүн лифти эскилиги жетип иштебей калган. Мына жакында эле бир авария болду, түшүп кетти лифт. Бул эми биздин шаардыктардын безопасности. Өзгөчө мына Октябрьский районунда 160 ушундай лифттер ошо бүгүн авариялык акыбалда да. Эми алмаштырып баштады. Баягы менчик кылып алып алган. Мына буга да закон керек. Территорияны алды, аны содержать эте албай атат. Пенсионерден кантип акча чогуу? Буга да закон керек. ТСЖ керек. Муну да буларга да закон керек. Анан дагы көпчүлүктөр айтып атат, менин территорияма бул жерге көп кабаттуу бирөө келип үй куруп салды деп атат. Уруксатты дагы. Ошон үчүн буга да закон керек. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасын өрчүндөтүш керек. Өнүктүрүш керек. Мына мен Санкт-Петербургда дагы, Москвада да болуп келгем. Бир проект алып келип, мэр болуп жүргөндө, Свердлов районунан как пилотный проект катары ушул системанын мына административный территориальный реформа деп атпайлыкпы? Ошону өзгөртүү боюнча пилотный проект кылып мен баштайын деп калдым да. Анан мен башка жумушка которулуп кеттим, аягына чыга албай калдым. Мисалы үчүн ушундай элдердин баягы жалоб заявление түшөт. Мен мэр катары өкмөткө жашабы, мэрге жашабы, мен акимге жасам. Акимге тапшырма берем. Акимдин ар жагында МТУ деген бар. МТУнун колунда эчтеке жок. Же рычагы жок, элди башкара турган. Же финансысы жок, же техникасы жок. Жөн эле аты бар да. Мына Москвада бул система дабына кирген. Акимчиликти жоюп, 7 МТУсу бар, ошол жерде горуправа деп киргизди да. Мындайча айтканда, түшүнүктүү болуш үчүн элдерге айыл өкмөт сыяктуу да. Өз проблемасын өзү чечиш керек. Бийликти да бериш керек, финансын да бериш керек. Ошондо элдер ошо өзүнүн жергиликтүү маселесин, тротуарын жасайбы, канализациясын жасайбы, же лифти жасайбы, же жолун жасайбы, же ирригациясын жасайбы, же ошол жерге больница керекпи, же спортивный сооружение керекпи, ошол эл чечиш керек аны. Ошондой нерсени жергиликтүү элге беришибиз керек. Биз өйдө жак мэрия ошол жерге эмне куруш керек экенин биз чечип атабыз, а элдер ага нааразы болуп атат. Ошон үчүн элдер дагы өзүнүн комфортабельный жашаганына, өзүнүн территориясын өздөрү управлять этиш, катышыш керек да. Алар да налогоплательщик да. Налог төлөп атат, ошол жерде жазып атат. Муну Москвада мындай система мурда эле кирген. Префектура деп койчу эле? Жок, азыр управа деп кылды. Сокол деген району бар. Бюджет өтө деле чоң эмес. Мен адан ошо Сокол деген районго барып сурадым да, силер кандай ушуну бюджетиңер деле биздикиндей экен десем, бизде мен мындай кылдым дейт. Мен баарын прозрачный кылып койдум дейт. Ачык айкындыкка чыктым дейт да. Шаардын ошо управанын бюджетин илип койдум дейт ачык. Канча доходубуз бар, канча расход бар. Акчаны каяка жөнөтүп атабыз. Мен канча айлык алам, бензиниме канча кетет, айлыгыма канча кетет, баары ачык турат дейт. Мага маселе жок дейт. Ушу бийлик ушуну
туура эмес пайдаланып атат, жеп атат, ичип атат, коррупция бар дегенде мен кутулдум дейт. Эми ошо жергиликтүү элдер, ошол райондун элдери өздөрү спонсор болуп, өздөрүнүн территориясын, өздөрүнүн маселесин чечип атат, жол асфальттады дейт. Момундай детский площадкаларды курду дейт, спортивный сооружение курду дейт. Эгер ошол жака управлениени, финансыны жергиликтүү элдерге көбүрөөк бербесек, маселени чечкенге, анда биз центрден туруп бул маселени чече албайбыз. Мына мен бардык ошо мэр болуп иштегенде ушул системаны, Москванын системасын киргизейин деп баягы документтердин баарын даярдагам, чече албай калдым. Буйруса элдер эл колдоп берсе, депутат болуп калсак, ушул законду кабыл алып, ушундай нерсени башташ керек. Пилотный проект кылып туруп Октябрьский районунан берип, жана МТУнун полномочиясын чоңойтуш керек. Акимди жоюш керек. Анан элге жанагындай местный значение маселенин баарын ошо элге бериш керек. Эл чечсин, ачык айкындык болсун. Эгер бийликке болгон ишенимдибиз арттырабыз десек, бардык ачык айкын болуш керек. Ар бир налог төлөгөн адам көрүп туруш керек. Биздин Кыргызстандын бюджетин канча акча доход түштү, ал каяка кетти. Ошондо элдин ишеними, бийликке болгон ишеними өтө күчөйдү. Эл жардам берет өзү эле. Ошол жерде турган тургундар, өздөрү бизнесмендер. Анан кийин ошол райондогу, Сокол, Москванын районунда ошондой көрдүм. Ошол жердеги участковый, ошол жердеги больницанын главврачы, ошол жердеги иштеген эмен бар ошолор менен чогуу иштейт. Себеби ал территориянын кызыкчылыгы да. Акчаны ошол жактан алып атат. Ошол жактан алып атат, аларда рычаг управление бар, зависим. Чогуу иштешет. Тиги киши болсо, ошол Сокол районунун жетекчиси, доктор экономический наука экен. Мына мен жыргап эле калдым дейт. Маселени бар ачык дейт. Бүгүн приемный күн, анан эртең кел, бүрсүңүнү кел деген жок. Мага каалаган убакта кире берет дейт. Мен киргенде эле баары ачык турат дейт. Мындай илип койдум дейт баарын. Почему биз андайга барабыз? Бир эгер биз региондорду күчтөп, жергиликтүү элдерге бийликти, финансыны, возможносту берсек, центрден башкарбай, ошондо элдер өзү аралашат. Өздөрү салган нерсени өздөрү карайт. Туура пайдаланат. Мына ушундайга биз барышыбыз керек да. Абдан амбициозный проект экен, бирок ошону колдойбу биздин башка депутаттар ошондой проектти? Туура обоснование бериш керек окшойт буну, бул Москвада иштеп атат. Абдан эгер ким сомневаться этсе, Москвага барып, ошол системаны көрүп келсе да болот. Мен Москвага бир эмес 2 жолу барып, ошол киши менен жолугуп, бюджетин толук изучать этип, схемасын чийип, мен бияка киргизейин деп алгам. Пилотный проект Свердлов районунан алгам. Ошол жерден баштайлы. Эгер удачный шаардын баарына киргизгенге болбойт, премьер-министр Акылбек Сөмөчболдон колдоп берди, киргизиңиз деди. Биз үйрөнүшүбүз керек да. Сиз кеткенден кийин жаңы мэр ишке ашырган жок, Ал маселе каралбай калды окшойт. Негизинде жаңы мэр көп проекттерди, мен баштап кеткен проекттерди ишке ашырып атат. Мен анан менен байланышым бар. Как шаардын почетный гражданины катары, мурдакы мэри катары мен болгон сунушумду айтып турам. Ошо жанагы Иречка Аламидин, Иречка Аларча, БЧКнын жээги, анан мунагу базарларды сыртка чыгаруу маселеси, жолдорду жанагы расширение кылып жасап аткан. Бүт менин проекттерим. Бүт проектин мен жасагам. Анан ошонун баарын тең жасап атат. Негизи амбициозный пландарды коюш керек. Бул текущий вопростор болуп калат менимче. Бул перспективага эмес бул жумуш. Бүгүнкү потребности жагабыз биз. Биз кичине опережение иштеш керек. Наркы келечектеги 10, 15, 20 жылга биз алдыгараак карап иштешибиз керек да. Менден Бишкек тургуну катары өзгөчө сизге рахмат. Жана тротуарларды чечип берген. Мен жашаган жерде тротуар бар. Вообще негизи Бишкектин баары ошондой. Тротуардын баары жарылып, биз жана коляска менен баратканда такыр невозможно болуп калган. Колясканы айдаш тротуарда невозможно. Согуштай болуп калганда, анан жанагы бактарактардын тамырлары өсүп, көтөрүлүп, жарылып, такыр болбой калган тротуардын баарын оңдоп бердиңиз. Ошоңузга чоң рахмат. Жеке бизнесиңиз бар, курулуш тармагында. Ушул жеке бизнес менен сиздин мамлекеттик ишмерлигиңиз кантип шайкеш болот? Бири-бирине конфликт болбойбу? Бизде билесиз, көбүнчө ойлойт, эгерде бизнеси бар болсо, анда мамлекеттик жумушта өзүнүн бизнесин лобби кылат, алдыга жылдыртат. Бул эми курулуш тармагын мен мамлекеттик кызматта иштеп кеткенде мен уулум иштетет курулушту. Ошол жерде ошол компаниянын курулуштун директори.
Эми курулуш бул мындай бир жашырып кое турган бизнес эмес да. Курулуш бизнестин эң таза тагы курулуш да. Курулуштун квадратный метри, кеткен материалы, төлөгөн акчасы баары ачык айкын ал жердечи. Ал жерде бир секретный эчтекеси жок да. Экинчи маселе жер маселеси. Мына мен азыркы курулган үйлөрдүн баары тең. Мен 17-18% менен башка бирөөнүн жерине курам. Бул кандайча? Ошол жердин ээси мага жерди берет. Биз курабыз. Ошол жерге. Кургандан 17-18% жердин ээсин төлөп беребиз. То есть шаардын жерин албайсыз? Шаардын жерин албайм мен. Шаардын бюджетинен да аралашпайм. Шаардын жерин да албайм да. Анан кийин бир маселе жанагы өзүм айтпадымбы, жаңы шаар курса курулушчулар курат. Мисалы үчүн бизге окшогон курулуш менен алектенген адамдарга мына биз ошо жеке менчиктерге 17-18% биз төлөп берип атабыз. А бизге мэрия берсин ошондойду. 10%тен эле 15%тен берсин. А бизге кайта жакшы да. Биз мамлекетке ошонун баары тең мамлекетке түшүп атпайбы? Мамлекетке ошол мектеп курулат ошого, мамлекетке бала бакча курулат, мамлекетке больница курулат, мамлекетке жол салынат. Мына ушундай жол менен барыш керек деп атканым себеби ошодо да. Шаарды курган. Анан мен өзүм жеке кызыкчылыгымды эч убакта мамлекеттин кызыкчылыгын бийик койгон адам эмесмин мен. Муну мени билген көп адамдар билет. Себеби баягы бир принцип менен студент кезден жаш кезимден бери жашап келатам. Үстүбүздө Кудай бар деп жүрөм. Студент кезимден ушундай болчумун. Эми билбей калсаң дагы сабакка барсаң баа аласың да. Барыш керек сабакка депчи. Бир принцип бар, үстүдө Кудай бар, баарын карап турат дейт. Кудай калыс болот деген принцип менен жашап келатам. Анан өзүң чыгарган законду өзүң аткарбасаң, ошол закондон качсаң, анда кантип мамлекетибиз оңолуш керек. Ар бирибиз мамлекетчил болушубуз керек. Мен Бишкек мен үчүн өтө кымбат шаар да. Себеби 17 жашымдан бери мен Бишкектемин. Көчөсүн да шыпырдым, туалетин да тазаладым, сантехникасын да оңдодум, курулушун да куруп келатам. Бардык шаардын службаларында иштедим. Шаардын көчөсүнүн жарыгы, жолу, суусу, багы мен үчүн кымбат. Мен иштебей калган күндө дагы жолдон баратып, жана бир лампочкалар, прожекторлор буйбай калса, ошону карап кетем да. Мен тиешем жок болсо да, мына мен 12 жылдай курулушта жүрдүм. Мына о жерде бул курулбай калыптыр, жерде мусор түшүп калыптыр, бу жерде туура эмес куруп атыптыр деп. Мен ошого башым ооруйт. Мен эми себеби шаар мен үчүн кымбат өтө. Ошон үчүн ар бирибиз Бишкек шаарынын тургундарын өзгөчө чакыргым келет. Шаарыбыздын патриоту болуш керек. Өзгөрдө жаштарга айткым келет. Патриот болбосок, биз өбөлүшүбүздүн, шаарыбызды, өбөлүшүбүздүн мамлекетибизди жаман кемчилигибизди айтпай, биз жакшы жагыбызды айтыш керек. Мамлекетибиз Кыргызстан гүлдөгөн мамлекет болоруна мен толук ишенем. Мен ушул эми канча кызмат иштеп жүрөм, бизнесте да жүрдүм, мамлекеттик кызматта да жүрдүм. Мен азыр шайлоого баратам. Эми патриот болбосок, өзүбүз кыргыздарда жакшы нерсе бар го. Жакшы деп айтабыз да, өзүбүз жакшы деп айта алаганды билбесек, биз эч убакта оңолбойбуз. Бир мыйзам долбоорун уктук. Дагы кайсы 3 мыйзам долбоорун планда бар? Жогорку кеңешке буйруса, шайланып калсаңыздар, элдер ишенимин көрсөтөт. Мен ойлойм, көрсөтүш керек. Албетте анан келип калсаңыздар, дагы кандай 3 мыйзам долбоорун алып келесиз? Сунуш кыласыз. Негизи могу цифровизация маселеси абдан актуалдуу маселе. Мен чет мамлекетке барганда жакында эле бир Кытайга бир 10 чакты күн жүрүп келдим. Бир 8 заводду кыдырдым 10 күнүн ичинде. Алар алдыга кетти го, Цифровизация, роботизация, жаңы технология, IT технология деген бул менин мечтам да. Бишкек шаарын бүт Кыргызстанды өткөзөбүз деп азыр министерство цифровизация иштеп атат да. Ооба. Бишкекти биринчи өткөзүш керек. Региондордо муну жасаш бүт республиканы чогуу өткөзүп бизге кыйыныраак да. Мен ошондой да бир амбициозный пландагам. Бизде мэрияда центр цифровых технологий деген бар. 200 бала иштейт. Биринчи жолу. 200 бала иштейт. Ошол жерде айтишниктер иштейт да. Анан мен мага
Европадан бир бала келди, айтиштик бала. Анан специалист экен да. Алар Европада биздин билимдүү балдар, жаштар өтө көп да, IT технологияны жакшы өздөштүргөн балдар көп. Алар чет иштешип атат дагы, биздин балдар ошол жумушту кылат экен дагы. Анан ошол специалисттер ошонун продукциясын бизге Кыргызстанга кайта сатып атат да. Ошол балама келип ушинтип айтты. Мен ал балага айттым, сен bizde ушундай центр цифровых технологий деген бар. Бюджети 300 миллион дедим. Ошону берейин сага, ошол жерге директор болсоң депчи. Десем, ал айтты, жок, сиздер анча акча төлөй албайсыздар. Көп болсо $2000 айлык бересиздер деди да. Көп болсо. Көп болсо дейт. Аякта бизге чоң акча берет деп. Ачыгын айтты да, жакшы бала экен, билимдүү бала экен да. Анан биздин кыргыз балдарга кебиркесте ошондой ишенбегүчүлүк менен, көз карашы менен карайт бизде, биздин мамлекетте деп айтты да. Бирок мен айттым, андай жок азыр. Биздин президентибиз азыр наоборот ошондой билимдүү балдарды тартып атат, шарт түзүп берип атат. Сен мурдакыча ойлонуп атасың, азыр таптакыр бизде башка. Именно цифровизация деп министрлик түзүлдү. Менин планым Бишкек шаарын мына коррупция менен азыр катуу күрөшүп жүрүп атат да. Оцифровать этиш керек. Муногу генплан болобу, жана башаламан курулуштар болобу, генпланды бусабы, буспайбы, ошонун баарын оцифровка кылсак, цифровой вариант өткөзсөк, коррупция сразу жок болот. Тем более жасалма интеллект бар. Да, жасалма интеллект бар. Анан муну генпланды дагы биз эме кылышыбыз керек. Мунун баягы секретный часть бар. Биз секретныйды элге көргөзбөй коюп, эл сомнение кылып, бийликке бир аз нааразы болуп атпайбы? Ошондой болот. Муну баягы сеттер секретный. Сеттер, коммуникациялар. Аны көргөзбөй эле коюш керек. Генпланды ачык эле коюп коюш керек. Ар бир гражданин билсин, могу жердин үйүнүн жанына эмне курулат аерге. Бала бакча курулабы, же спортивный сооружение курулабы, же болбосо башка эмне курулаарын билсин да. Аны эмне элден биз жашырабыз? Биз өзүбүз проблема түзөбүз, элден жашырып коебуз. Анан эл ошол суроолорду бизге берет, анан бийликке болгон нааразычылыгын айтат да. А биз наоборот бийлик элдерге ачык айкындыкты көргөзүп койсок, эл бизге жардам берет, бийликке. Ушундай закондорду биз киргизиш керек. Цифровизация боюнча, жаңы технология боюнча буларга такыр жол ачыш керек. Мен айттым, давай мен ушу эмки жылды, мен 23-жыл айткам бул сөздү. 24-жылды Бишкекте цифровизациянын жылы деп айтпайлыкпы деп, атабайлыкпы дедим да. 300 миллион эмес, бюджетте акча бар болчу да, 1 миллиард берели дедим да. Оцифровка кылып чыккыла бардык. Цифровой формат көтөрүп, биз ошондо бүт бизге бийликке шаарга айткан, бийликине айтылып алган маселеден баарынан кутулабыз. Бюджетибиз ачык айкын болсун, генпланыбыз ачык айкын болсун, биздин жүргөн машинебиз, алган айлыгыбыз ачык айкын болсун, чиновниктердики. Эл бизге кандай претензия кылыш керек анда? Мынакей, биз элден сурайлы, жанагы реформанын негизи ошо болуп атат да, Сокол деген районда мынча миллион бюджет, муну зарплатага кетет, бул медиктерге кетет, бул образованияга кетет, бул буга кетет, бул благоустройствого кетет. Өзүңөр чечкиле деп коет экен. Конечно, чечет эл деле. Эл ошого катышып атат. Ооба. Эл өзү катышкандан кийин эл чечип атат аны. Эртең бийликке келип, мага келип бир претензия айткан киши жок дейт. Анан бизнесмендер дагы биз ачык айкын болуп, бийлик эчтекеге коррупция андай-мындай элементтер жоголдогондон кийин бизнесмендер келип мага жардам берип, мен ачык айтам дейт. Мына көчө өзүңөр жашайсыңар. Ушуну жазап берчи десем, жазап берип атат дейт. Мына ушундай системага биз канчалык батыраак өтсөк, биздин шаарыбыз, районубуз батаң болот да. Дагы кандай мыйзам демилгелер? Жана сөз кылып кетпедикпи, жана зордук, зомбулук боюнчачы. Эми биз кыргыздар Кыргызстанга, ушу кыргыздарга тийиштүүбү ушул маселеби, тийиштүү эмеспи? Биздин ата-бабадан негизи биз ата-бабабыз аялдарды, балдарды сыйлап, келечегибизде урматтап келген калкпыз да. Мен ушуну ойлоном да, ушул башка жактан келген, бизге бир жуккан бир туура эмес нерсеби деп ойлойм да. Конечно, зордук, зомбулук деген болбош керек да. Зордук, зомбулук болбош үчүн биз ошол жаштарга, ошондойго аралашып кеткен жаштарга биз өзүбүз
пример болушубуз керек. Өзүбүз туура жүрүшүбүз керек. Андайга жол бербешибиз керек. Кагаз закон менен эмес, өзүбүздүн жүргөн турганыбыз менен ошого үлгү болушубуз керек да. Менин оюм бул зордук зомбулук негизи биздин калкка таптакыр мындай жакын көрүнүш эмес да, жат көрүнүш. Мындан биз кутулушубуз керек, сөзсүз кутулушубуз керек. Может быть, чараларды, катуу чараларды колдонгондон да эмес, өзгөчө биздин элибиздин менталитети, элибиздин жүрүм туруму, кыргыз өзү жоош, мындай гуманный, акылдуу элбиз да биз. Аксакалдын сөзүн уккан. Мен ушул жагынан да биз карап көрүп муну жолго салышыбыз керек да. Зордук зомбулук боюнча сунушуңуз кандай? Ушу элибиз өзү ушуга жалпы каршы туруп, жалгыз эле законду күчтөй бербей, элибиз ошого каршы туруп, эл ошону бир түз жолго салыш керек деп ойлойм. Анда кандайдыр бир тарбия сыяктуу идеология керек. Идеология керек да сөзсүз. Ооба. Мына мисалы үчүн президентибиз азыр жакшы үлгү көрсөтүп атат, жанагы таштандыны таштабагыла, өзү чогултуп, анан мына көлдө балыктарды жанагындай браконьерство кылбагыла деп өтө жакшы көрүнүштөрдү көрсөтүп атат. Ошол жак кичине мындай тартипке салганга берип атат. Мына багыт берди да. Багыт берсе, эл ошону колдоп кетип атат да. Мына ушул багытты да биз күчөтүшүбүз керек. Мына экология багытын оондон мына доклад жасады. Элдин баары соцсеттерден окуду. Элдин баары колдоп, ушундай деп колдоп атат. Экология маселеси, бактарды тигүү маселеси, жанагы көлдүн астындагы сеткаларды тазалап атат. Ал эмгекти эл көрүп атат да. Мына ушундай жумуштарды биз күчөтүшүбүз керек деп ойлойм да. Элге багыт бериш керек, бирок эл өзү ушуну аралаш керек да. Эл өзү аралашып, өзү чечмейинче муну закон менен, күч менен ордуна келтириш менимче кыйыныраак деп ойлойм да. Андан жанагы жергиликтүү бийлик жөнүндө айтып кеттиңиз. Өзүңүз айтып кеткендей, жергиликтүү кеңештин 3 чакырышынын депутатысыз. Ошондо кандай, биринчиден кандай мыйзамдарды, өзүнүн бир эмелери бар да, шаар мыйзамдарды демилге кылдыңыз эле. Анан экинчиси, ошолорду дагы жергиликтүү кеңештерге дагы кандайдыр бир полномочияларын чоңойтуш керекпи деген суроо да. Негизи жергиликтүү кеңеш менен аткаруу бийлиги бир багытта иштеш керек. Деги эле мунугу жогорку кеңештин депутаттары кээ бир кезде мен аларды сындагым келбейт. Арасында ар кандай депутаттар бар, болду. Бирок багыт бир болушубуз керек. Жөн эле сын айта бергенден мен таптакыр алысмын. Сынды айтыш керек. Бул сын мындай өзүн көргөзүш үчүн же өзүн пиар этиш үчүн сын болбош керек. Бул конструктивный сын болуш керек. Эгер ошол эле министрди бир законду алып келсе, эмне үчүн эгер ошол депутат ошол маселени жакшы билсе, өзүнүн вариантын эмне үчүн сунуштабайт? Могу статьяны момундай кылыш керек деп далилдесе болот да. Мен ойлобойм, ушу министрлердин баары тең ошол маселени билген министрлер деп. Ошону билбеген министрлер да көп бизде. Мына министрлерди ошентип жолго коюш керек, аларга окутуш керек болсо, жардам бериш керек. Алар менен чогуу иштеш керек, мына жогорку кеңештин депутаттарды. Мына мыйзамды даярдайлык, чогуу даярдайлык алып келсин. А депутаттар, кээ бирки биздин депутаттарыбыз мыйзамдын башын ачып эле кол көтөрүп атпайбы? Окуш керек да. Биздин бир кемчилигибиз бар. Баары бизге тийиштүү маселеде такыр кагаз окубайбыз да. Биринчи эле страницасын жарымына чейин окуйбуз, ар жагын окубайбыз. Кагазды эмне үчүн жазат? Окуш керек да аны. Законду эмне үчүн жасат? Аткарыш керек да. Мына ушул маселени да биз колго алышыбыз керек. Көптүк депутаттар менен маек кылган мен алар айтып атат, күндө бир 10-20 мыйзам келсе, албетте убактыбыз жетпейт. Ошон үчүн бизде кесипкөй жардамчы, кесипкөй юристтер жаныбызда туруп, ошол айтып туруш керек да. Ушул мыйзамдын тоготер жери ушак, көйгөйлүү жери ушак деп, анан анткени мындай физикалык жетишпей атабыз деген ойлорун айтып атышат да. Ошон үчүн депутаттар дагы ар бир өзүнүн тармагында профессионал депутаттар болуш керек да. Мисалы үчүн курулуш тармагында жанагындай башаламан курулуштар, генплан, ушундай закондор келсе, мага помощниктин деле кереги жок. Мен ал даярдаган законду мен карап чыга алам. Помощниксиз эле карап чыга алам. Ооба, бирок парламент ар кандай да, ошон үчүн ар бир тармактан профессионалдар келиш керек деп ойлойм да. Законду түшүнгөн, аткаруу бийлигинин ишин түшүнгөн, элдин оюн дагы түшүнгөн, баарын
түшүнгөн адамдар ошол законду даярдаса, ошол закондор иштейт деп ойлойм. Мисалы үчүн энергетика тармагында, эгер энергетика тармагында бир законду алып келсе, мен аны дагы сунушумду, кошумчамды кошо алам, корректировка кыла алам, аны помощниги жок эле. Мына ушундай медицинадан дагы ушундай болсо, пожалуйста, медиктер, депутаттар болсо, алар дагы ошонун тармагында көп сунуштар. Ошон үчүн ошол парламентке барган депутаттар дагы ар бир тараптын профессионалдары болуш керек да. Башынан өткөн тажрыйбалуу адам болуш керек. Мына мен министр болуп иштеп жүргөндө мындай маселе ушул закон жол бербей чечилбей калды эле деген маселелер көп да. Ошон үчүн биз ошол канча законду колдоп бердик деп атат да. А колдоп бергенде ошону ар бир кабыл алып атканда биз окубай эле кол көтөрүп койдук да. Ошон үчүн кайта корректировка кылышка туура келет да. Бир законду 2-3 жолу өзгөртүп коюп атпайбыз кээ биркесинде. Мына ушундайларды бышыктап, анан элге иштей турган закондорду даярдашыбыз керек да. Мына мен мэр болуп турганда дагы ушундай случай болду. Мени бираз критикалашты депутаттар. Чыккандан кийин ошол жалаң критика кылган депутаттар мага чыккандан кийин мага чай беришти да. Эмне тияктан мени критикалайсыңар дагы чыккандан кийин чай берип атасың. Эми биздин жумуш ушуда дейт. Биздин жумуш телеге чыгып, экранга чыгып көрүнүш коюш керек да избирательдерге да. Мына мындай саясий упайларды топтош. Ошондой болуп атат да. Мындай эмес да. Максат ал эмес да. А десе еще бунумду жумушка орнотуп бер, тигинимди неметип бер. Ошондой учурлар болду беле? Сурангандар. Негедир көйгөйүмдү чечип бер. Негедир мен мэр болуп 2 жылда иштедим. Ушу кадровый маселеге эч ким кийлигишкен жок. Менден сураганда чоочулашчы. Мен эгер сурасам, мен ачык эле айтчумун да. Бул мындай кылып атат деп, мындай чоң чогулуштарда мен ачык айтчумун да. Ошондо менден чоочулашчы. А кандай суранычтар болду? Баягы эле жер маселеси, анан кийин ушу курулуш маселеси, эми баарына закон бар да. Жеңилдетип бергиле деген. Жеңилдетип бергиле, тездетип бергиле, антип бергиле, мынтип бергиле. Эми баары тең норма менен чечишибиз керек да. Анан себеби мен өзүм дагы курулушчу болуп жүргөндө далай башыман өткөндө, биздин чынында мынагу ортоңку звено өйдө жак звенодо мындай жок. Менин билишимче, мына мен аралашып жүргөн министрлердин уровенинде, мэрлердин уровенинде, губернатордун уровенинде мындай элементтер жок. Бюрократический барьер кылып, анан ага аралашып мындай жок. Мен ошого толук ишенем, өзүм башыман өттү. Мына ортоңку звено бизди дагы подводить этип атат. Ортоңку звено такыр ушудан чыга албай койду да. Бүгүн камаса, эртең висатка менен колго чыгып атат да. Мына ушундай бар. Мен ошого такыр таң калам. Неге мындай? Булар Кудайдан да коркпогон, мыйзамдан да коркпогон адамдар бар экенине такыр таң каласың да. Топтогу менен 5-6 группа болуп түшүп атпайбы? Эми канча жылдан бери, 2 жылдан бери коррупцияны ордоруна коюп атат. Болбой эле ушундайлар арабызда. Бул ортоңку ылдый жак звенодо бар да. Сиз иштеп жүргөндө да ошондойлор бар беле? Ортоңку менен ылдый звенодо. Бар болчу. Мен 5-6 чоң жетекчини жоопко тарттыргам өзүм. Өзүм текшерип. Өзүм тарттырып, мурдакы иштерин баарын ачып, күч органдарына өткөзүп бергем. 5-6 болсун. Анан менден чоочулашчы да. Баары белгилүү болот. Элдин астына чыкканда жүзүң жарык болуш керек. Тилиң кыскарбаш керек. Анан бирдеме кылып койсоң, элдин астына чыкканда кантип сүйлөйсүң? Коркуп, ууру кишидей болуп отурасыңбы? Мен канча журналисттер менен, канча адамдар менен даже келгенде көп блогерлер мага абдан атака кылды бир 4-5 ай. Тигиндей деп жазды, мындай деп жазды. Алардын максаты бирок башка экен, мен айттым. Силерге бере турган айлыгымды берем силерге дедим. Мен билем, бул блогерлер атайын каралап, андан кайра бизге иштеп бер деп жалдайт деген ой менен, Ошондой жалдаган жетекчилер да тилекке каршы болуп калып атпайбы? Ошо блогерлер канчага чейин жалдайсың? 1 жыл жалдайсың, өмүр бою жалдабайсың да. Ооба. Андан көрүп бир жолу ачыкка чыгып алып иштеш керек да. Жазса жазат да, бирок иштеген ишиң эл көрөт да. Блогер жазбаса да иштеген ишиң эл көрөт, эл баа берет да. Адамдын жетекчинин ишине эл баа бериш керек да.
Дагы бир көйгөй смог. Мына азыр сиз мындан мурда айтып кеттиңиз жанагы неме боюнча, полигон боюнча, аны чын эле полигонду сиз өчүрдүңүз, бирок полигондон тышкары көмүр жана азыр дагы айтып атышат, ушу биздин машиналер дагы чоң көйгөй болуп атат да. Мына жаңы шаарда айтып кетсеңиз, машиналерибиз неме болуп атпайбы? Эски башталды. Эски. Катализаторлар Мына жок. Лондондо көрдүм. Кышында машина айдап баратсаң түтүнү жок, бензин болбосун. В основном электрокар бир 70-80%, бирок бензини бар экен. Евро 4, евро 5 деген стандарттар бар. Эгерде ал стандарттан өтпөсөң, сени просто чыгарбайт экен линияга. Чыгып алсаң, очойто штраф. Ошон үчүн ооба катализаторлор бар. Смогту кантип чечесиз? Мына азыр кыш келет, кайра кыйналабыз баарыбыз. Кайра өкүнөбүз. Смогту удельный весimiz карап көрдүк да. Смогтун канча. Муногу смог жалаң эле Бишкекте эмес да бул. Смог азыр Сосновканы карасаңыз, Сосновканын үстү смог. Кара-Балтага барсаңыз, Кара-Балтанын үстү смог. Сокулукка барсаңыз, Тоо жак, жойдо жак. Анан Байтик Байтик жак таза, конечно. Маселе мында болуп атат да. Смогтун эң негизги көйгөйү бул биздин кара кеченин көмүрү болуп атат да. Все-таки көмүр, Көмүр. Ну машиненики бар, основной. ТЭЦтики болсо фильтри бар. Шаардын котельныйдын баары газга өттү. Автобустарыбыз, электромобилдерибиз көбөйүп атат, азайды. Бирок эң чоң маселе смогту жараткан кара кеченин көмүрү. Биз аны мындай ачык эле айтышыбыз керек да. Кара кеченин көмүрү зольносту көп, калорийность аз. Ошол маселе менен мен бир состав делегация менен президент менен Монголияга барып калдык. Улан-Батыр шаары пятеркага кирген шаар болчу. Самый загрязненный шаар, смогтун немеси пятеркага кирген Улан-Батыр болчу да. Улан-Батырда мындай кылат экен да. Алар баары 3,5 миллиондон 2 миллион Улан-Батырга келип алган. Анан шаардын ичинде эле 15-20 соток огород болсо, ошонун ичине боз үй коет экен. Баласы үйлөнсө, кызы турмушка чыкса эле боз үйдү тигип, темир печканы коюп туруп, анан көмүрдү жага беришет экен да мурда. Ошон үчүн смог каптап калган Улан-Батырды. Булар азыр мындай смогту чечти Улан-Батыр. Ошон үчүн Улан-Батырга бизде барганбызда ушу кандай чечти экен буларды. Булар 2 завод куруптур. Мен бардым ал заводко. Жанагы көмүрдү обогащение кылат да. Гранулдайт, обогащение. Жанагы смог болуп аткан чаңды жуат суу менен эле кадимкидей. Бул корейский техника, корейстер коюптур 2 заводду. Бул өтө кымбат эле завод эмес экен. Бир завод где-то 40-45 миллион доллар турат экен негизи. Биз ошондой кылып тыюу салсак кара кеченин көмүрүн, смог болбойт шаарда. Ал кандай завод? Кара кеченин көмүрүн алып келсе, ошону обогащение кылат. Обогащение кылат, жуат. Обогащение гранулдайт, анан обогащение жанагы смогтун баары бул чаңы да. Чаңын жууп салат да. Завод жуат. А көлөмү кандай экен? Көлөмү гранулдап коет. Көлөм азаят, калорийность көбөйөт. Бирок ошону обогащение кылган заводдун затраты бар да. Мисалы кара кеченин жанына биз обогащающий завод коюп койсок, биз бир 3 эсе 5 эсе көмүрдү азыраак ташымакпыз бияка. Таза көмүр ташымакпыз. Бирок баазы почти 2-2,5 эсе кымбат болуп кетип атат да. А монголдор муну кандай чечкен? Баягы мурдакы бааны калтырган, бааны калтырган. Калган разницасын бюджет мамлекет төлөп берип атат элге. А мындай көмүрдү, необогащенный көмүрдү Бишкек шаарында, допустим, Улан-Батырда жактырбайт. Закон чыгарып койду, мыйзам менен жаап койду да. Только мындай көмүр аласың дейт. Шаардын ичине киргизбейт дагы. Так, мына көмүрдүн баасы 5000 сом, мисалы. 5000 сом. Заводко алып барсаң 10.000 сом болот. Ооба. Анан 5000 сомун биз 5000 сом төлөй беребиз, баягы төлөгөндөй. Улан-Батырда ушундай чечкен да. Заводдон алабыз да уже. Заводдон алабыз. А 5000 сомду мамлекет төлөйт. Заводко. Бюджети чыдайт бекен? Чыдап, ошого барды да, потому что ууланып калды да элдер. Смогда адамдын ден соолугу акчадан кымбатыраак да. Ошон үчүн смогту ошол жол менен жойду. Анан бизде дагы азыр бир проект бар, мен менен бир бизнесмен барды. Ошо көмүрдү обогащение кылуу боюнча аларды иштеп атат. Негизи
смогтун жоюу жолу мына кара кеченин көмүрүн токтотушубуз керек. Мына эзибизде да биз билебиз, Бишкек ордунда эле турат, как котлованда турабыз, бизде чуңкур жерде продувать этпей калды, элдер туура айтып атат. Баягындай көп кабаттуу үйлөрдү коктудан келген шамалды жаап койдук. Роза ветров жок, проветр эмес жок. Это ал бар. Бирок ошондой болгон күндө дагы биз Казакстандын көмүрүн алган кезде Шабург лазым мурда Караганда болчу, мындай смог жок болчу да. Ал калорийнести көп, зольности жок. Көк түтүн чыкчу да. Азыр бизде кара түтүн чыгып атат да. Бул сырой көмүлүшү, жетилик көмүр. Бул биздин экономикабызга да байланыштуу да. Эгер биз жок, баарын смогту жок кылабыз, Казакстандан биз көмүрдү алабыз десек, бизге өтө көп акчабыз кетет да. Заводдон да көп кетеби? Заводдон азыраак кетет. Бирок смог азаят. Өтө азаят. Возможно, и жок да болот да. А дагы бир жол бар, андан көрө дотация деген сөз кылып калсак, мына Газпромдун жакшы немелери бар, демилгелери бар. Может быть, коңшунун баары газга кошуп эле, анан газ кымбатыраак да көмүрдөн. Ошол разницасын мамлекет берсе азыраак болобу дейм да. Негизи газга мына жыл массивтерди Бишкекте биз өткөздүк да. Газ тартты Газпром. Тартып берди. 12 жыл массивде газ тартылган менимче. Ошонун баарын тең эми биздин элдер ошо смог болбосун деп газды киргизип берсе, газды жакпай, газ кымбат экен деп көмүр жагышып атат да, түтөтүп. Мына биздин эл дагы түшүнүк менен мамиле кылыш керек да. Смог менен жалаң эле бийлик күрөшүш керек эмес, смог менен бүт эл күрөшүш керек. Дагы смогтун бир причинасы тиги свалочный полигонго төгүп аткан жанагы швейный отходдор болчу. Биз аны чечтик. Биз Россиядан 2 печка алып келдик. Азыр ошол жерде сжигать этип, аныкы аябай вредный да, синтетика да. Бирок азыр мен жакында бир информация алдым. Ошону переработка кылып баштаптыр. Мына швейный отходдорду түтөтүп аткан да. Ал токтоду мисалы үчүн. Мунун чекесинен чечилип келатат, бирок эң негизги причинасы биздин кара кеченин көмүрүндө маселе бар. Эми азыр менин информациям боюнча Министерство энергетика ошол жерге ушу көмүр маселесин бир проекттер жасап атат деп уктум, бирок толук билбейм. Менимче Министерство энергетикада бул маселе менен иштеп атат деп ойлойм да. Жанагы заводду бияка алып келип анан көмүрдү обогащать этсек, бюджеттин күчү жетеби ошо компенсация кылганга? Эми бизге смогту жоебуз десек, биздин ден соолугубуз десек болот да. Анан биз дагы экономно использовать эткенди үйрөнүшүбүз керек. Мисалы үчүн биз тетистен алабыз, котельныйдан алабыз. Эң жакшы дешевый вид дагы бар, тепловой насос деп коет. Муну мен Чехияга барганда көрүп келдим, Прагадан. Азыр үйлөр жердин астындагы грунтовой сууну пайдаланат. Жердин астындагы суу 11 градуска чейин болот. 11 дагы 11 градуска 20 градус. Ал постоянно жылуу турат. Электр энергия кетпейт. Эң дешевый вид ушу тепловой насостор. Мына биз ошону азыр менимче Бишкекте өтө көп кишилер койдурду. Мурда баасы $1000 тегерегинде болчу бир частный үйгө. Азыр 5000ге чыкты. Мен ошол заводко бардым. Прагадан. Сурасам, заводко барсам, ошонун баягы ойлоп тапкан адам 29 жыл мурда ушуну ойлоп тапкан экен, тепловой насосторду. Азыр завод куруп тур. Россия Европага газды токтоткондон кийин Европанын бар ошо тепловой насос көтүп. Алардын биздин грунтовой суубуз ашып кетсе 100 метрден чыгып атпайбы? 100 метр, 50 метрден, 10 метрден чыккан деле райондор бар да бизде. Ылдый, Тучикан ылдый жагы. Аякта 5000 метрге чейин казып, ошол грунтовой сууду пайдаланып, ошолор баасын көтөрүптүр да, Европа алып атыптыр. Ошондо грунтовый суу батареяга келеби? Грунтовый суу батареяга келет. Бул сууларга караганда грунтовый суунун температурасы өйдө да, ал готовый жылуу суу да. 10-11 градус болот. Аны аз эле ысытасың да. Подогрев кыласың, тепловой насос иштей берет, грунтовый сууну использовать этет, ошондо. Кайра ылдыйга кайра ошол жактан алып иштетет да. Мустак сууду ысытпайт да, ал жылуу да жердин астында, ошону ысытат да. Грунтовый суу. Жеңил да. Бул эң экологияга да таза, анан эң арзан вид отопления. Бүгүнкү кезде эң арзан ушу тепловой насостор. Бесплатный да, бир жолу кылып алсаң. Бир жолу кылып алсаң, мен сурап атам, бир особнякка канча кетет десем, бир 2-3 миң бир айга кетет экен. Анан автоматикасын коюп коет,
Ал автоматика турабы. Төлөйт тоже ошондо. Светке кичине эле да ал поддерживающий эле да светтики. Бирок ада свет да кетпейт. 2-3 миңди эмнеге төлөйт дейм да? Жок, ошол светке төлөйт да. Светке насос иштейт да. Мына ошондой видти да бизде азыр внедрять этсек. Эми мунун жолдору көп. Ошо биздин балдар иштеп атат. Кыргыз балдар барып, ошо Чехияда иштеп атышат. Кыргыз балдар иштетип атат ошол заводто. Биякта иштеген, бизде представительдер бар, Кыргызстанда да иштеп атат. Бирок тилекке каршы баягы $1000 тепловой насостор азыр 5000ге чыгып кетти, $5000 чыкты. Анан жаңы да бир технология чыгарды алар. Вода, воздух деген принцип менен иштечи тепловой насостор. Азыр воздух болуп калды да. Воздухту кирейтетип кайта ал бирок кымбатыраак бизге. Ал кымбатыраак. Воздух. Бирок бир нече жылда актайт да, мисалы үчүн. Конечно актайт, конечно. Газдын акчасы ошол эле акча болот. Смог да болбойт. Ооба. Өзүнө актайт. Ушу жаңы технология чагылдырыш керек көбүрөөк, ошо реклама кылып. Да. Азыр көбөйдү. Алгандар көбөйдү. Мурда түшүнбөй жүрүшкөндө автоматика бар тең. Мисалы үчүн биз мындай болуп атпайбы? Биз ТЭЦтен азыр алабыз. ТЭЦ бир жолу күйгүзөт. ТЭЦтин гидравлический режимин шаарга установить этиш үчүн минимум 10 күн кетет да. Баары давлениесин түшүрүш керек, регулировка нормага келтириш керек, температурасын кетириш керек. Анан эртең күн ысып кетсе, биз ошол ТЭЦте токтобойт да. Биз төлөй беребиз аны. Азыр индивидуальный котелдор чыкты газовый, мына газга өткөзүш керек деп сөз болуп калбадыбы? Мисалы үчүн менин үйүмдө ошондой. Мен газовый индивидуальный котел этаж үйлөрдө ошогот азыр. ТЭЦке караганда 5 эсе арзан. Регулировка кыла аласың да, Автоматик өзү кылат. Өзү кылат. Өзү кылып коет. Автоматик регулировка болуп турат. Тоңбойт кышында. Жып-жылуу. Күн ысыдыбы азайтып коесуң, кетпейт, арзан. 5 эсе ТЭЦке караганда арзан. Ошого түшүбүз керек биз негизи. Бул эми жалпы шаардын көйгөйлөрү, сиз бараткан Октябрь районунун кандай негизги көйгөйлөрү бар? Ушу смог менен пробкадан башкасы. Октябрь району бул 65-жылдары курулган микрорайондор да, 65-жылы курулган микрорайондор. Аларда үйлөр негизи эскирди. 65 болгондо ошондо 80, 25, 80 жылдан ашып кетти да үйлөрдө. Мисалы үчүн аларда кандай проблема бар? Аларда 464 серия деп коет. Ошол жана панельный үйлөр, 5 этаж, 4 этаж үйлөрдө. Биринчиден инженерный сеттер турба саны бар чириди. Эгер 9 этаж болсо лифтери иштеген сурогунан чыкты. Эшигинин астында ирригационный сет, лоток-маток бар талкаланды, полив системасы да жок. Анан кийин буларда эң чоң маселелердин ушуда, эң чоң маселе. Анан кийин буларды жүдөтүп аткан, булар кыйналып аткан чоң маселе буларда жанагы башаламан курулуш. Эми союзный норма менен, стимп менен курулган үйлөрдүн жанына алып келип эле капталына 10-15 этажды куруп салса, дворлордун ичине куруп салып атышат. Анан ал жерде эгер дворло парковканы ал үйлөрдү курганда мындай машина мынча көп эмес болчу да, алардын азыр дворунда дагы парковка кыла турган место калбай калып атат. Жаңы курулуп аткан жана башаламан курулуштар парковкасы жетпейт. Ошол жерден кирип чыга албай, буларды ушундай чоң маселеге туш келип атат да. Мисалы үчүн, эскирген үйлөрдүн крышасы суу акса, ал только акыркы этаждардын проблемасы болуп калып атат. Биринчи этажда турбалардын баары чирип, жыттанып кетсе, ал биринчи этаждын мына ушуга окшогон көп закондор бар. Лифт алмаштырайын десе, бир лифт примерно $25,000 турат. Лифт. 25,000 ал жерде жашаган пенсионерлер төлөй албайт да. Муну мамлекет, мэрия чекесинен чечип атат. Бирок муну сотуштун кереги жок да. Бул деген лифт деген подъемный механизм. Бул эгер тростор үзүлүп кетсе, бирдеме болсо, жоопкерчилиги өтө чоң болот. Ошон үчүн ушуга окшогон маселелерди Октябрьский районунда бат чечиш керек да. Бат чечип, бат ордуна коюш керек. Бул өтө деле чоң маселе эмес. Вообще Октябрьский район өзү элдери көп жылдардан бери жашаган элдер. Туруктуу эл. Ошон үчүн бул микрорайонго чынына кийинки убактарда көп жакшы көңүл бурулбай калды. Өзгөчө жаштар менен көп жолугуп калам, сүйлөшөм. Спорт комплекстер бизде аз болуп атат дейт. Детский площадкалар аз болуп атат дейт. Парковочный местабыз жок болуп атат дейт. Лифттер ушундай болуп атат дейт.
өзгөчө жаштардын проблемасы, жанагы жаңы технология, IT технология деп атпайлыкпы? Менимче ошондой жаштарга технопарк курса эмне үчүн болбосун? Технопарк курш керек. Жаштар абдан билимдүү жаштар көп экен. Же болбосо спортивный комплекстер. Мектепке бар ойнай албайт. Ошо мектептин стадионун арендага алышат экен, ошол жерде жүрүшөт. Азыр кичине спорт менен машыгам деген балдар көп экен негизи. Бирок ошолорго ошондой спорт комплекстер жетпейт дейт. Мына ушундай көйгөйлүү маселелер Октябрьский районунда ошондой маселелер. Освещение маселеси, баягы илгерки койгон освещение так ошо бойдон турат. Подъезддердин баардыгын көпчүлүк үйлөрдө ТСЖ өткөзүп койгон пенсионерлер көп жашайт ал жерде. Ошолордун подъезддеринде, электричествосунда, подвалында толгон токой маселеси бар. Ушуну закон ченемдүү бир аз оңдош керек да. Жалаң эле закон ченемдүү эмес, депутаттын дагы эки функциясы бар. Биринчиси мыйзамдан башкасы бул элдин үнүн жеткириш. Чын эле ушул Октябрь районунун мүмкүн жогорку трибунага жетпей атат, өкмөткө жетпей атат. Кээ бир депутаттар мен өзүм билишим боюнча жанагындай саясий оюндарды ойноп, бирок ошол именно өкмөт менен сүйлөшүп, мэрия менен сүйлөшүп, көйгөйлөрүн чечиш керек. Анан ушул чечип бергиле деп ошол. Анан экинчиси бул албетте депутаттык контроль. Жана акча бөлүнсүн бул жака, анан бул акча туура освоение кылсын. Мен ойлойм, сиздин тажрыйбаңыз как раз ушуга шайкеш келет, так келет деп ойлойм да. Анан бул жактан Октябрь район тургундарынан кичине соц тармак аркылуу суроолорду, көйгөйлөрүн жазып алдык элек. Мына орусча жазыптыр, кыргызча Светлана Кузнецова дейт, 5-микрорайон тургуну. Кыргызча айтсам, биздин дворду таштанды басып кетти. Тазалык вовремя убирать этпей атат. Анан элдер дагы өзүнүн мындай маданияты жок, толуп кеткенде көчөгө чейин таштап жүрөт. Мурда ресурс бирдеме строй дейби, ошондой бир частный бар эле, ошолор болсо бир конкуренция болсо туура болот эле. Ошону кантип чечсе болот деп сурап атат. Мусор маселеси азыр чечилиш керек да. Себеби мурда техника жетчү эмес. Азыр техника, коммунальный техника деген мамлекет өкмөт алып берди. Жетиштүү санда. Техника жетиштүү. Бюджетте акча жетиштүү. Эмнеге муну жаңы управаларды түзүш керек. Местный самоуправлениенин жанына өзгөртүш керек деген так ушул маселеге да байланыштуу да. Себеби ушундай маселелерди жанагы шаардык өзүнө өзү башкаруу системасына берсек болмок. Ошолор акчаны ошолор төлөсө болмок. Эгер мусорду чыгарып кетпесе, акча албайт эле да. Же болбосо, мисалы үчүн шаар азыр жетише албай калды. Бүт шаардын баарын акыбат кыла албай калды. Ушундай маселелерди, мусор маселесин, жана ирригация маселесин, освещение маселесин, жана мен айтып аткан МТУнун полномочиясын көбөйтүп, акимчиликтин ордуна 3 управа түзүп, башкармачылык түзүп, ошолорго ушул маселенин баарын өткөзүп бериш керек. Өздөрү контролдош керек. Эгер чыгарбаса акчаны төлөш, акчаны да ушуларга бериш керек. Техниканы ушулар контролдош керек. Булар нанимать этиш керек. Ошондо конкуренция болот да. Кааласа тазалык чыгарсын. Кааласа частный фирма чыгарсын. Элге убагында келип конкуренция болмоюнча, бул монополист болсо, ушундай нерселер боло берет. Чыгарабы, чыгарбайбы, бул жумушта. Бул жумушта болот да. Бул жумуш деген баасын арзандатыш үчүн, убагында таза кылып үчүн конкуренция сөзсүз болуш керек. Мен ошол принципти мен колдоймун. Да, конкуренция болуш керек. Керек болсо частный компанияларды кой бериш керек. Мына биз жаңы автобустарды алып келгенде даже мындай сунуш киргизгенбиз. Берели ушул автобустарды лизингке частный компанияларга депчи. Бирок ошондой частный компания чыккан жок. 100дөн, 200дөн 5 жылга, 10 жылга лизингке берели дедик. Бир 30% түшүрүп да берели дедик баасын. Жанагы маршрутный таксилердин, фирмалардын жетекчилерин чогултуп мен айттым, алгыны да силерге берелик. Алар карайт да автобусты. Эртең 5 жылбы, 10 жылбы анан карабаса талкаланып калса, муну ким карайт кайта? Кайта эле 2000 автобусту сатып алып отурбайт да Бишкек. Эгер частный компанияларга конкуренция кылып өткөзүп берсек, мына мусор деле ошондой да. Мусор деле ошондой. Жыйнабай койсоң, келишип. Жыйнабай койсоң акча төлөнбөйт. Башка бирөөнүн. Да, акчаны ошо жергиликтүү
как положено келет. управаларга бериш керек да. Мен жанагы айтып атканым ушул да. Эгер ошол системаны биз киргизсек, мындай майда маселе менен мамлекеттин башы таптакыр оорамак эмес. Даже мэрдин башы оорамак эмес. Мэр чоң проекттер чечиш керек. Развязка курсун, жол курсун, пожалуйста, тиги трамвай киргизсин, пробка маселесин чечсин, экология маселесин чечсин. Бул мэрдин иши да. А жанагындай жергиликтүү маселелерди, мусорду, жана башка освещениесин, ирригациясын, поливин, зеленый хозяйствосын жергиликтүү бийлик өткөзүп бериш керек. Акчасы менен бериш керек. Акиматтар эмнеге чечпей атат? Акимат эмнеси неэффективный болуп атат? Акимиятта да ошондой мүмкүнчүлүк жок. Мисалы үчүн ошол техниканы шаарга карайт, мэрия карайт. Акимдин андай техникасы жок, андай базасы жок. Демек ички реформа керек экен. Ички реформа сөз керек. Биз өйдө жактан баарын жасап атабыз да, нар жака элге жетпей атабыз. Элге жакындабай жатабыз. Биз элге жакындашыбыз керек. Элге ушундай нерселерди бийлик өзүнүн мойнуна алып албай элге өткөзүп бериш керек. Эл контролдосун, акчаны да контролдосун, тазалыкты да контролдосун, жашылдандырууду да контролдосун. Бирок финансы менен кошо бериш керек да, полномочиясы менен бериш керек, аны талашпаш керек. Бул жергиликтүү элдердин маселеси да негизи. Село Кокжар, улица Линейная 8, Д/5, Д5, дом 5, окшойт. Айтып атат, биз жак кыргыз элек, кыргызча жазылып, биз жакта мусор урналарын алып койду. Анан тазалык түшүнгөн боюнча жана айылдагыдай болуп, эшиктин жанында таштап койсо алып кетет. Бирок бир жумада сасып, крыса, чымындар пайда болуп, антисанитария болуп атат. Ошону кандай чечсек болот, урналар кайра бизге алып келиш керек. Бул эми жанагы окшош эле маселе экен. Конкуренция болуш керек. Частный компаниялар эгер жакшы иштесе, почему частный компанияга бериш керек? Тазалык убагында тазалап кетпесе, жакшы убагында тазалай турган компанияларга берсек болот. Бир жума бир келет деп атат да. Бир жума көп, абдан көп болуп калып атат. Таштанды көп болуп. Кийинки убакта мусор маселеси мурда жоголуп кетти эле, кайта пайда болду. Ооба, азыр пайда. Азыр көрүп атабыз да, мен дагы шаардын ичинен кыдырып жүрөм. Көп райондордо, микрорайон иштеринде да ушундай мусор маселеси абдан көбөйдү. Муну негизи жоопкерчиликти тазалык алгандай муну чечиш керек. Сөз чечиш керек. Себеби техника жетиштүү. Өтө көп техника алды. Ооба. Элдердин айлыгы көбөйдү. Баягы биз убактагыдай, мен убактагыдай эптеп-септеп акча менен жетишип жетпей жүргөн заман жок. Бюджет акча толтура. Менин билишимче бюджет кенен, техника жаңы, бензини бар, соляркасы бар. Муну тартипке салып эле чечиш керек. Анан келечекте жанагындай реформа калып барса бул вообще такыр маселе болбойт. Бунун үчүн мындай нерсе үчүн мэр убактысын кетириш керек эмес да. Мындай нерсени өткөрүп бериш керек. Мен шаарга мэр болуп келгенде ушул бюджет баары айланып эле акчага тагылат да бюджетке. Ошондо 17 миллиард болчу сом. Ошонун баардык акча шаардын колунда экен да. Мен 4 районго 4 миллиарддан бөлүп бердим сразу. Акчаны, мына акча. Мусорго төлөйсүң, ирригация жасайсың, баардык расходторду, жол жасайсың, тротуар жасайсың. Кээ бир акимдер ошону мындай сүйүнүү менен кабыл алды. Кээ бир иштегиси келбеген акимдер коркуп качты да, жоопкерчиликтен. Спрос болот да. Спрос болот да. Эртең сурайбыз да биз. Эл да сурайт, биз да сурайбыз. Ошон үчүн буну мен аны районго чейин жеткиздим. Бирок андан жыйынтык чыкпай жатат анчалыкчы. Муну андан ылдыйлатыш керек. Жана МТУнун базасын жана мен айткан структурага жеткизиш керек, акчаны ошол жака бериш керек. 4 миллиард ар бирине 1 миллиарддан бериш керек. Дагы бир күмөн жаралып атат, ушул тазалык постоянно жана коррупционный скандалдар болуп, бирөөнү камап эле дело возбуждать этип эле мүмкүн кайра бир паракорчулук пайда болуп калышы мүмкүн деген күмөн болбойбу сизде? Мен жанагы өзүмдүн сөзүмдө айтып кетпедимби? Ошо бир 5-6 жетекчини жоопко тартырдык депчи. Биз дагы ошондой информация бергенбиз, чынын айтканда. Көп ушундай информация бар болчу. Бардык аралашып кеткен да. Тууган, тушкан, тайке, жээнин жаза берген. Мен таң калышым, сиз да айтып кеттиңиз, мына таштанды маселеси бар. Мен да көрүп атам, мына эл да жазып атат, бирок эч кандай реакция жок да. Же текшербейт, же чара көрбөйт, просто мусор көбөйүп атат. Эми андай система, схемасын бар жок экенин билбейм.
Біз уже схеманы бұзғанбыз. Өте чоң схема болған. Өте чоң жоопқа тартылышты. Өте көптеген ақчаны төлөдү. Эми аттарын айтсам, туура эмес болуп калат. Жоопқа тарттырганбыз. Ушу 5-6 чоң аттарына айтпай эле коеюн. Чоң 5-6 управлениянын жетекчиси өтө көп акчадан төлөп чыкты. Жоопқа да тартылды да. Эми булар менен такай иштеш керек. Мен жана айтпадымбы, өйдө жакта мындай көрүнүштөр жок. Ушу ортоңку звенода ушундай көрүнүштөр болуп калып атат да. Таң калыштуу нерсе бул. Кудайдан да коркпогон, закондон да коркпогон арасында жетекчилер болсо мүмкүн, мен аны исключать эте албайм. Рахмат, дагы суроолор түштү. Көбүнчө орус тилинде экен. Наталья Соловьева, МКР Асанбай дейт. Весь город заполонили торговые центры. Только у нас возле Дома культуры построили 3 штуки. Почему в других развитых городах строят парки, школы, больницы, а у нас ни одного парка, а лишь торговые центры? Что с этим делать? В общем, торговые центры, конечно, особенно в многих микрорайонах есть такие торговые точки, которые создают неудобства нашему населению. Ну, сейчас в цивилизованных городах, и у нас тоже сейчас начали, есть торговые точки, которые цены не дороже, чем на рынках. Люди почему-то привыкли, вот если думаешь на базаре, ты думаешь, это дешевле, на самом деле это не дешевле. Сейчас есть торговые большие маркеты. В принципе, мы постепенно должны перейти. Мы должны уходить от этой дикой рыночной торговли, уличной торговли мы должны уходить. Сейчас везде, во всех городах Кыргызстана, в том числе в городе Бишкек, идет такая активная работа. Навести надо порядок. С этим надо бороться не только властью, а население тоже помогать, информировать. Вместе, конечно, надо наводить порядок у себя в районе, квартале, возле домов. Вместе надо бороться с этим злом. Да, бир суроо. Екатерина Синичкина, 7-й микрорайон. Вице-мэр Бишкека Рамис Алиев пугает нас, что скоро питьевой воды совсем не будет. Уровень подземных вод снизился и призвал к экономии. Неужели мы, живя у истоков воды, скоро останемся без нее? Ну, Рамис Алиев, он как представитель исполнительной власти, он так не должен говорить. Они обязаны, их не обязаны обеспечить чистой питьевой водой. Это проблема исполнительной власти. Да, она права. Но другой вопрос насчет экономного использования нашей воды. Конечно, жители тоже должны на это обратить внимание. Иногда бывает, просто питьевой водой поливает огороды, там газоны поливать, этого недопустимо. Это вода очень ценная, чистая, хорошая у нас вода. Ну, пускай не пугает, вода будет. Тем более сейчас мы лето пережили. Особенно летнее время бывает нехватка воды, проблема с водой. А зимой будет вода, пускай она не переживает. Вода будет. Ника Ковалева, пенсионер, дает. Знаем Эмельбека Мурзакуловича как депутата нашего местного кеңеша, ответственный, доброжелательный, постоянно выполнял просьбы нашего ТСЖ. Побольше бы таких людей в парламент, если возможно, пусть во время предвыборной агитации всегда отвечает на наши проблемы, их у нас скопилось немало. Мүмкін эфирлерді өткөрөсүңөр же жана жыйын өткөргөндө ушундай суроолорду берет окшойт да? Да, у меня будет встреча с нашими избирателями. Многие, наверное, еще мне не забыли, потому что я благодарен. Спасибо большое нашим избирателям Октябрьского района, потому что они трижды доверили мне избрали депутатом городского кеңеша. Я один раз баллотировался Джорку кеңеш. У нас была разница между моим оппонентом, конкурентом 85 голосов. Я тогда проиграл. Было такое. Все равно меня поддержали Октябрьский район, потому что я жил в Октябрьском районе, 11-м микрорайоне, дом 12, квартира 7. Это мои дети там родились в Октябрьском районе. Я начал трудовую деятельность именно в Октябрьском районе. Мне местные жители, раньше была коммунистическая партия, меня приняли в партию, я член коммунистической партии был.
жители, как Илькун Михаил Степанович, Нина Петровна Атаманова, Живая Елена Васильевна. Вот мои они учителя были. Ихней поддержкой избирателя Октябрьского района, трижды меня избирали, оказали доверие. У меня все время с ним хорошие контакты были, даже постоянно я связь с ними держу. Я надеюсь, что я их не подведу. Конечно, выборы есть выборы. Выборы должны быть честно пройти. Голосуют по каждый, кому дает предпочтение, это их право. Ну, я готов работать Октябрьским районом, делать большие реформы. Я не буду обещать школу построили, что-то другое построить. Это строит, как наш президент говорил, это исполнительная власть, сейчас бюджеты, деньги есть, они будут строить. А мы должны способствовать законодательную базу, подготовить, нормативные права, акты мы должны принимать, как исполняются законы, искать пути решения, подсказать исполнительной власти, как надо решить, какие есть возможности, где есть рычаги, где есть финансовые ресурсы. Подсказать, помогать, если совместно работать исполнительной власти. Вопросы, в принципе, не сложные, решаемые. Сейчас мой принцип не обещать, а надо делать, дело надо делать. Об этом, я думаю, горожане многие знают меня. Я себя никогда не пиарил, в соцсетях тоже не выходил, я молча работал. О моих работах наши горожане, наверное, знают. Октябрьский район – это часть города. Ну, помочь решать проблемы – это общие наши проблемы, я думаю. Совместным усилием все вопросы решаемые и можно решить, и надо решить. Чоң рахмат. Ушу позитивдүү нотада биздин маегибизди бүтүрсөк, чын эле мен ойлойм, абдан туура сөздү айттыңыз, ошого кошулам мен. Ушул жогорку кеңешке болобу, вообще бийликтин ар бир бутагына тажрыйбалуу жана жаштардын бир мындай коллаборация сыяктуу бири-бирине колдогон, бир багытта барган ишмерлер, саясатчылар, депутаттар керек. Анан мага ушул маекте абдан мазмундуу болду, мага жаккан ушундай чоң стратегиялык, амбициозный бир проекттерди айтып аттыңыз. Биз 30 жылда ошондон ошого көмбөптүрбүз да, ошодон кичине сагынып калыптырбыз да. 30 жылда айтып аттык да, кичине жылыш болсо эле ошого деле рахмат. Бир бак тигип койсок, ой ушул бак болуп калды, мындай чоң грандиозный проекттерден андайды унутуп калдык да. Усубалиев убагынан бери мындай чоң проекттер боло элек. Азыр мына 2020 жылдан баштап чын эле көрүп атабыз, ар бир шаарда кандай үйлөр курулуп атат, жолдор курулуп атат, мекемелер курулуп атат, ишканалар курулуп атат. Андайга көмбөптүрбүз да. Анан мен ойлойм, сиз айткан ушундай грандиоздуу чоң проекттердин убакыты келди. Эгерде жогорку кеңеш мыйзамдуу база, фундамент куруп берсе, өкмөттүн да күчү, бюджеттин да күчү жетет. Анан биздин Кыргызстаныбыз буюрса алдыга чоң адамдар менен барат деп ойлойм. Эң алгачкысы ушу эл, мен ишенем, эл силерге окшогон кандидаттарга, талапкерлерге ишенимин көрсөтөт. Ошондой жогорку кеңештин сапаты дагы өсүп, баарыбыз эл болобу, туура айттыңыз, эл, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги баары бир муштум болуп, азыр барбасак, анда заман кыйын, заман оор, карызыбыз бар, тышкы карызыбыз бар, чоң, ошону өткөзүш керек, кымбатчылык болуп атат, ошо менен күрөшүшүбүз керек. Ушундай татыктуу талапкерлер ушу көйгөйдү чечпесе ким чечет? Туура, ошон үчүн сизге ийгилик, мүмкүн орусча подкаст кылабыз, мына эки кыргыз отуруп, сонун кыргызча маек кылдык. Эми орус тилдүүлөргө дагы өзгөчө бир подкаст кылып коюп, ушу Нина эжекебиздин да үмүтүн үзбөй туура кылабыз. Сизге ийгилик, чоң рахмат.